Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma anfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana ba'd. الدرس الثاني عشر ونيجي السبق وظيفة المعلم عند النقد. Өзі саилдің вазифасы үшеу деп айтқанбыз. Фалафатун лисаилин мунақада, бірінші нақд неме мана, ва нақду зул ижмали вал муарада. Екінші нақд анан үшінші муарада. Эми ошол нақд кылган учурда, эгерде саил мунун муаллилдин далилин нақд кыла турмаса, нақд качан болот? Неме далил тургузгандан кийин болот эле. Ошол жанагы далил эмне кылат? Бир маддага неме кылат? Жүргүзсө, ал мадда жанагындай натыйжаны бербей калат да, даваны. Бербей калат. Ошол далил тургузгандан кийинки көрүнүштө болот бул. Нақд деген кандай? Ибталу далили би баяни жараянихи фи маддатин ухра лам таттасиф би муддаака. Мисалы үчүн ошол жана далилди башка бир суратка не кылат экенсиз? Жүргүзүп көрөт экенсиз. Ал жана напсы натыйжаны бербей калат. Ау би баяни истилзамихи ал мухал. Же болсо бул далилин өзүнүн ичинде мухалды камтылат. Мухалды натыйжа кылып берет. Мисалы үчүн кандай? Иштимаи нақидойни ва иртифаи нақидойни ошондой ад-даур ва тасалсул сыяктуу нерселерди эгер жыйынтык натыйжа кылып бере турган болсо, анда бул дагы ошол нақд болуп калат деп айтканбыз. Же болсо жана Шейх Саид Шафи Журжанинин айткан далил неме тарифи бар. Ибталу далил ба'да тамамихи мутамассикан би шахидин ядуллу ала фасадихи. Далилди ибтал кыласыз, эмнеге таянып? Далил таам болгондон кийин ибтал кыласыз, эмнеге таянып? Шахидке таянып. Ал шахид кандай болуш керек? Ядуллу ала фасади далил болуш керек. Эми ошол далилди нақд кылган учурда муаллилге дагы вазифа берилет. Мисалы үчүн сиз бир немени далил тургуздуз да, дава кылдыңыз, далил тургуздуз. Мен сиздин даваңызды, неме далилиңизди не кылдым? Жокко чыгардым. Жокко чыгарган учурда сиз эмне кыласыз? Сизге бериле турган вазифа туурасында сиз жөн эле ошомойдон калып калабы, муназара бүттүбү? Жок. Муназара уланат. Сиз дагы эмне кыласыз? Дагы бир нерселерди кыласыз да. Ошол туурасында айтып берет. قد علمت أن للمعلل وظيفة مقابل كل وظيفة من وظائف السائل. Саилге канча вазифа берилсе, ошонун жанында каршысында буга да бирден көп вазифа берилет керек болсо бугачы. وأن وظائفه مقابل المنع. Неме мана кылган учурда бул муаллилдин вазифасы кайсы болгон? Хия исбатул мамнуи бид-далил ау тамбих. Жана жогоркуда айткандай, өткөн сабакта айткандай, демек мамнуну испат кылат. Мамну мейли ал кодия. Неме дава болсун, же болсо мукаддима кубро же сугро болсун. Ошону эмне кылат экен? Эгерде далил алып келет, эгерде назари боло турган болсо. Тамбих алып келет, эгерде бадихи хофи боло турган болсо. Ва ибталу санат, бул качан болот? Эгерде санат айтыла турган болсо, эгерде мана менен биргеликте санат айтылса. Бирок кандай санат болуш керек? Ибталу санади ида инкана нафсан нақид ау мусавиан лин нақид. Эгерде нафсу нақид боло турган болсо, же мусави лин нақид болсо, ошону ибтал кылат. Ва исбатул муддаа би далилин ахир, же болсо ошол муддаасын, давасын башка далил, давасына башка далил алып берет. Жанагы акыркы неме сабакта өткөндөй неме кылып, хадал ма вaqat фихи najasa деп келгенде башка далил алып келди го. Ошондой кылып не алыш керек экен? Башка далил алып келет. Бул жакта дагы эки сөз бар деп айтканбыз, эки маселе. Эгерде ошол башка далилге өткөндүгү алсыз болуп калгандыктан, биринчи немеге далилин коргой албай калгандыктан, экинчи далилге өтө турган болсо, бул ифхам болуп калат деп айтканбыз. Биринчи далилде ифхам болуп калган болот. Жок, эгер андай эмес, экинчи далил биринчи далилге караганда дагы ачыгыраак, буга көп ишкал, иатирадаттар келбейт деген боло турган болсо, анда бул ифхам болбойт деп айтканбыз. وَلْنُتْبِعُهُ بِوَظَائِفِ الْمُعَلِّلِ فِي مُقَابِلِ النَّقْدِ. Эгер нақд кылга турган болсо, муаллилге вазифалар берилет. Ошол вазифалар туурасындагы сөз кылайык дейт. وَهِيَ أَوَّلًا نَفْيُ الشَّاهِدِ. Биринчи вазифасы кандай экен? Шахидти нафи кылат экен. Шахид не деп айтканбыз? Ма ядуллу аля фасади далил. Имма ма ядуллу аля фасади далил, далилдин фасид болушуна далалат кылат. Имма эмне себептен? Имма ли ажли тахаллуф ау листилзамихи ал-мухал. Тахаллуф мутахаллиф болуп калат. Эгер бир маддага жүргүзгөндө, жол болсо эмне болуп калат? Мухалды өзүнүн ичине камтып алат. Ошол себептен болот деп айтканбыз. Демек далилдин фасид болушуна далат кылган нерсе. Вaqad marru alayka anna shahida huwa maddatu takhalluf. Бул жакта бир эле сүрөтүн айтып койгон, тахаллуф болгон сүрөтүн гана. Болбосо бизде истилзамул мухалдагы бул шахидке кирип калат. Би ан яжира далилу фи маддатин. Мисалы үчүн бир ошол эле сен айтып аткан далилиңди бир башка бир немеде алып келебиз. Мисалы үчүн муну мисал кандай болгон? Ал-масиху ила лиана хулуqa min ghayri wa kullu man khuliqa min ghayri fa huwa ilah деген. Ошол kullu man khuliqa min ghayri fa huwa ilah дегенди буга эмне кылып жүргүзөбүз?
Адам алейхиссаламга жүрөбүз. Адам алейхиссаламга жүрсөк, ал эмне илах болбой калды. Анда демек эмне болуп калды? Натыйжаны бербей калды, далилиң батыл болуп калды. Ошондой эле бул жакта фи маддатин жанагы далилди Адам алейхиссаламга жүргүзөйк. Ва ятахаллафа маддулу ани далил фи тилкал мадда. Түшүнүңүзбү? Анан бул жакта ва ятахаллафу маддулу ويتخلف المدلول عن تلك المادة дегенден караганда ويتخلف المدلول عن الدليل في تلك المادة дегенimiz жакшыраак болот. Ошол мадлул далилден мутахаллиф болот ошол сүрөттө. Ошол сүрөт биздин ошол тахаллуф экендигин баяндап берет да маддабыз. فنفي الشاهد معناه عدم эми бул жакта шахидтин нафи кылат дегенин мааниси кандай десе айтып атат عدم تسليم جريان الدليل على تلك المادة. Сен мисал үчүн келип туруп, менин далилимди башка бир маддага жүргүзүп атасың. Мен ошол жүргүзгөндүгүңгө кабыл албайм. Ошого далил талап кылам. Деп неме кылат экенсиз? Биринчи. Экинчи, ау адаму таслими тахаллуфил мадлул ани далил, жол болсо мейли жүргүзөр. Бирок жүргүзгөндө сен айткандай тахаллуф болгон нерсе жок бул жакта. Ошол сен жүргүзгөндөн кийин сен айтып атпайсың, тахаллуф болуп калды. Мен тахаллуф болгон жок деп айтам дейт. Ошол менин эле буга чейинки даава кылган эле нерсемди бул жерде деле ошону берип атат, натыйжа кылып берип атат деп айтам да. Азыр буларга дагы мисал алып келет. Мисал калал муаллил, "Хадиhi al-ayat tadullu ala al-wujub." Мисал үчүн "Aqimus sola" деген аят неге далат кылат? Важипке далат кылат. "Li'annaha amrun mutlaqun." Амр мутлак болуп атат. "Wa kullu amrin mutlaqun yadullu ala al-wujub." Мутлак деген al-qawl anil qara'in as-sarifati anil wujub. Ошол вужубтуктан өзгөртүп кое турган далилдерден бош болуп келе турган болсо, ажырап келе турган болсо, ошону айтканбыз мутлак деп. Ва куллу амрин мутлакин ядуллу ala al-wujub muqaddima kubra. Fa qala as-sa'ilu daliluka hada muntaqidun bi qawlihi ta'ala fakatibuhum. Деген сөз менен жолот далилука батыл деп атат. Ва далилу ala butlanihi. Анын батыл экендигине далил кайсы болуп атат? Ушул болуп атат. Шахид мадда деп койсок болот. Ушул шахид эмне болот экен? Ушул немеге батыл экендигине ушул далил болот. فإنه أمر ولم يدل على الوجوب дейт. Жогоркуда не деп айткан? Амру муттак деп айткан. Бул жакта амр деп айтып койду. فقال السائل فيقول المعلل لا أسلم أن دليلي يجري على قوله تعالى فكاتبهم. Менин айткан жогоркуда لأن أمر مطلق وكل أمر مطلق يدل على الوجوب مقدمة صغرى كبرى. Сенин бул жакта فكاتبهم деген аятта келген Алла Тааланын сөзүнө жүрөт дегенге мен кабыл албайм. Жүрбөйт деп атат. Бул жерге туура келбейт деп атат мен айткан сөзүм. Эмне үчүн? Lianna naqdaka maksurun. Анткени сенин нактың эмне болуп атат? Машхур эмес, максур болот. Кандай максур? Максурдун дагы эки түрүн айтканбыз. Кээ бир сөздөрдү хазып кыла турган болсо, таасири жок боло турган болсо, максур макбул болот. Мисалы үчүн lianna amrun wa talabun lil wujub дегенде. Talabun lil wujub алып сала турган болсо, бул максур болуп калат. Бирок макбул болот. А эгерде жанагыдай lianna amrun mutlaq дегендеги mutlaq сөздү алып кое турган болсо, бул максур гойру макбул болуп калат. Бул ошол гойру максур гойру макбул түрүнө кирет да. فإنه أمر ولم يدل لا أسلم أن دليلي يجري على قوله تعالى فكاتبهم. Демек буга жараян болбойт, жүрбөйт деп атат аслан. لأن نقطك مكسور غير مقبول болуп атат. Битарики эмне себептен? Битарики койдин له مدخلية في الحكم. Сен ошол бир сөздү калтырып койдуң, ал сөз өкүмдүн өзгөрүүсүнө түздөн-түз таасир бере турган сөз болчу. Сен ошондой сөздү калтырып койгондуктан анда эмне болуп калат? Бул нактун максур гойру макбул болуп калат. Ва хува калиматун мутлак. Ал кайсы? Мутлак деген сөздү калтырып коюп атат да. Фа хуна нафал муаллилу аш-шахида. Ай лам юсаллим жараяна ва духула факатибухум фи далилил мазкур. Бул жакта эмне болуп атат? Муаллил шахидти нафи кылып атат. Нафи кылып атат дегенин мааниси, нафи дегенде бул аам мааниде айтат. Бунун астында эки сүрөт бар. Кандай? Биринчиси адамы адамы таслим лил жараян. Жараян болбойт деп айтат. Экинчиси жараян болсо да адамы таслим бит тахаллуф. Тахаллуф болбойт деп айтат да. Демек нафи шахидтин ичинде эки нерсе бар деп айттык. Биринчи жараянга макул болбойт, экинчи жараян болсо да тахаллуфка макул болбойт да, кабыл албайт. Бул жакта ошол нафи кылгандыгын кандай деп айтып атат? Жараянды кабыл албай атат. Ошол факатибухум деп айткан сөзүң менин ошол далилим ушуга түшпөйт. Ушуга жүрбөйт дегенге жүрбөйт деп айтып атат да. Түшүнүңүздөрбү? Анткени бул жакта эмне болгон? Факатибухум деген бул амру муқайят болуп атат, мутлак эмес. مثال قال المعلل هذه الآية تدل على الوجوب لأنها أمر وكل أمر يدل على الوجوب فقال السائل دليلك هذا منتقد بقوله تعالى فكاتبهم فإنها أمر ولم يدل على الوجوب فيقول المعلل شنو تلا جغر قيكوتين معلل لا أسلم تخلف المدلول عن دليله بل جاكتا يتوتت بل جاكتا دليل
Hadi ayat tadullu ala al-vujub. Dalili qayсы болот? Lianna amrun wa kullu amrin yadullu ala al-vujub. Mutlaq деген сөзді айтқан жоқ. Тигил жақта келгенде, бұл жақта нақтун машхур эле кылып атат. Эч бир сөздү хазып кылган жок. Lianna amrun wa kullu amrin fa innahu amrun wa lam yadullu ala al-vujub деп атат да. Бұл жақта муаллил ме деп айтып атат? Бұл муаллил бұл жақта зохири. Түшүнүсүзбү? Зохири бұл жақта муаллил. Не деп айтып атат? Менин ошол маддулум, бұл маддул менин далилимден ажырап, андан артта калып калган жок. Сен айткандай далил нафсу натыйжаны бербей койгон жок, берип атат дейт. Нафсу натыйжаны берип атат. Не үчүн азыр айтып берет? Лианна ма закартаху ясиху лау кана ал-амру фи катибухум лин-надби. Сен айткандай дурус болот. Качан? Фаинаху амрун ва лам ядуллу ала вужуб. Амр болсо деле вужубка далат кылбаган дурус болот. Эгерде бул жакта факатибухум деген сөз надып кала турган болсо дейт. Бирок ва хуа лайса казалика. Менин эътикадымда бул жердеги факатибухум деген аят вужуб немеге надыпка далат кылбайт дейт. Менин көз карашымда мазхабымда эмнеге далат кылат? Вужубка далат кылат дейт. Анткени мен зохириймин дейт да. Зохирин алып карайм дейт. Ва хуа лайса казалика бал хуа лил вужуб. Бул жакта дагы эмне болот? Вужубка болот. Анда демек жанагы жароян кылды, жанагы далилди. Ва кул амрин ядуллу ала вужуб дегенде бул жакка алып келди. Алып келгенден кийин тиги тахаллуфту иддия кылды да. Тахаллуфун бул жакта тахаллуфту иддия кылганың туура эмес деп атат да. Менин мазхабымда бул эмне болуп атат? Тахаллуф болгон жок. Ошо нафсу натыйжаны эле берип атат дейт, вужубтукту. Бал хуа лил вужуб кама хуа мазхабу зохирияти. Зохирияти мазхабындай. Фахуна нафад муаллилу аш-шахида. Шахидди нафи кылып атат. Бирок кандай сүрөттө, кандай мааниде нафи кылып атат десе, битаслими жараяни далили ала факатибухум. Факатибухум дегенде өз негизи бул жакта бул шейх мындай деп айтса дагы жакшыраак болмок. Нафал муаллилу аш-шахида дегенде айтпай эле фахуна саллама ал-муаллилу жараяна далил десе туура болот. Түшүнүсүзбү? Фахуна саллама ал-муаллилу жараяна далил ала факатибухум. Ошол далилдин катибухумга жүрүштүгүн макул деди. Ошону кабыл алды, таслим кылды ошого. Лакиннаху лам юсаллим да. Лакиннаху мана аш-шахида бимана аннаху лам юсаллим тахаллуф ал-мадлун ани далил да. Бул жакта ибараларды ошентип оңдоп коюш керек. Бул жакта нафи кылды. Нафи кылды дегениз десе, биз да айтканбыз да, нафинин эки мааниси болот. Кандай болуш керек? Биринчи адам неме таслим жароянга таслим кылбайт, экинчи тахаллуфка таслим кылбайт. Бул жакта фахуна нафал муаллилу аш-шахида битаслим деп атат да. Таслим кылып нафи кылды десе, таслим кылса бул нафи кылды деп айтылбайт. Таслим кылбаса анан нафи кылды деп айтылат да. Түшүнүсүзбү? Ошондон бул жакта сөздү оңдоп коюңуздар. Фахуна саллама ал-муаллилу аш-шахида بتسليم جريان الدليل على فكاتبهم لكنه نفى الشاهد بمعنى أنه لم يسلم تخلف المدلول عن الدليل في تلك الصورة. Түшүнүсүзбү? Бул жакта демек не деп атат? Неме шахидди нафи кылды. Бирок кандай мааниде нафи кылды? Тахаллуфка таслим кылбады деген мааниде. Тахаллуфту теги иддия кылып атат да саил. Бул жакта тахаллуфту эмне кылып атат? Иддия кылгандыгым туура эмес, ошого таслим кылбайм деп шахидди нафи кылып атат дейт. Фақад хамала саилу қаулаху таала факатибухум ала надби. Бул жакта өзүм негизи ихтилафул анзор болуп калып атат. Теги шахид өзүнө шахид анын эътикадына деле туура боло берет. Эмне үчүн? Анткени бул жакта факатибухум дегенде ал надып деп түшүнүп алган. Мустахабка далат кылат деп. А бул жакта муаллил эмне кылып атат? Ал вужубка далат кылат деп атат да. Анда демек тигинин эътикадына болор, бирок мунун эътикадына болбойт да. Түшүнүсүзбү? فقد حمل السائل قوله تعالى فكاتهم على الندب وحمله المعلل على الوجوب فبالتالي لا يحصل التخلف عنده عند المعلل. Түшүнүсүзбү? Муаллилде тахаллуф болбойт. Фаясқуту нақту анда нақт болбойт. Түшүнүсүзбү? Анткени бул жакта нақт кылыш үчүн эки оостун ортосунда муштарак болгон нерсе болуш керек. Муштарак болбогон нерседе нақт кыла албайсыз да. Мисал قال المعلل هذا الشكل مربع. Бул шакыл деп атат, форма. Бул төрт бурчтук экен. لأنه شكل буга далили алып келип атат, далил. Эгерде لأنه деген сөздү алып келбесе, бул жакта нақт кыла албайт эле. Түшүнүсүзбү? لأنه деген бул жакта далилдерди алып келбегенде нақт кылбайт эле. Бул жакта эмне кылат эле? Только мана гана кыла алат эле. Далил гана талап кыла алат эле. لأنه شكل تحيط به أربعة خطوط متساوية وكل سطح تحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع. Демек кадимкидей төрт бурчтук. Ошону айтып атат. Төрт бурчтук кандай болуп атат? Төрт тарабы тең тегиз болгон бурчтар, сызыктар 5 см болгон бардыгы. Эмне кылып атат? Камтып атат дейт.
Андай болгон нерселер анда бул мурабба болуп калат дейт. Төрт бурчтук. Фақала саилу далилука хада мунтақидун бил муайян. Муайян деген бизде бар. Мунун атын кыргызча биле болуш керек. Мен эсимде жок. Жанагындай да, кандай десек. Мондай боло турган. Төрт бурчтук мондай. Бул болсо мондай. Ошондон төрт бурчтугун эле мондай кылып өзгөртүп кое турган болсок. Түшүнүңүздөрбү? Бул немерек болуп калды мондай. Мондай да, болбосо мондай деле төрт бурчтуктай болуп турат да. Бул муайян деп коет да аты. Иә. Ромб. Ромб дейсизби? Кыскасы ромб экен да. Ошондой дейт. Далилука хада мунтақидун бил муайян. Сенин айткан далилиң хада сатхун тухиту бихи арбаату хутут мутасавия ва куллу сатхин деп айтып берген далилиң ден нақд кылып атабыз. Сураты нақд кайсы болуп атат? Муайян болуп атат. Ошол далилиңди муайянга салып келе турган болсок, бирок бул муайяндагы анда бул муайян деле мурабба болуп калыш керек эле. Бирок бул муайян бойдон эле тура берет дейт. فإنه سطح فإن المعين سطح تحيط به أربعة خطوط متساوية төрт тарабы тең болуп атат, төрт тарабы тең болуп атат. وليس بمربع. Бирок мурабба эмес го деп. Жанагындай да. فإنه أمر ولم يدل على الوجوب дегендей да. لأنه لا يشتمل على أحتاك وليس بمربع لأنه لا يشتمل على أربعة زوايا قائمة. بول جاقتا кайра окуйбуз. فقال السائل دليلك هذا منتقد بالمعين فإنه سطح تحيط بأربعة خطوط متساوية وليس بمربع. Натыйжа бул жакта согроон гана айтты, куброну бул жакта кубра матвия болуп калды да, жашырылып калды. Алгайсы وكل سطح تحيط بأربعة خطوط متساوية فهو مربع болуш керек. وليس بالمربع болуп калып атат да. وليس بمربع. مربع эмес. Эмне себептен мурабба эмес десе? لأنه لا يشتمل على أربعة زوايا قائمة. Төрт жанагы бурчтукка камтып албайт дейт. Эми геометрияны билгендер жакшы билет. فقال المعلل لا أسلم تخلف المدلول عن دليلي. Бул жакта мадлул далилимден калып калды. Далилим ошол нафсул мадлулду бербей калды дегенди кабыл албайм дейт. Сен ошону идdia кылып атасың. Бирок мен ага макул эмесмин дейт. لأني أقصد بالمربع عن كلمة مربع дегенден мен максат кылып атам. Ошону гана максат кылып атамбы? Mo төрт бурчтукту гана максат кылып атам десе, жок, аны эмес дейт. Мен жалпы чоң мындай терең маанидеги мураббаны камтып атам. Алгайсы لأني أقصد بالمربع كل شكل يحيط به أربعة خطوط متساوية سواء كان يشتمل على أربعة زوايا قائمة أو لا. Мейли ошондой төрт бурчтук немени камтып алган болсун, төрт тарабы мындай тең болгон. Же болсо мондай кыйшак немени камтып алган болсун деп атат да. Сенин жанагы мен айткан шаклун тухиту бихи арбаату хутут мутасавия деген мында деле бар. Бирок мунун бурчтары тегиз болуп атат, мунуку кыйшык болуп атат да. Мен ошол мааниде айтып атам дейт да. Ошол терең мындай жалпы мааниде муну дагы камтып ала турган мураббаны айтып атам дейт. Могу өзгөчө ушул мураббаны эмес, экөөнү тең камтып ала турган мураббаны айтып атам дейт. فهو يشمل المربع المعروف والمعين. Демек менин айткан жанагы далилим азыркы муайян болгон, хос болгон мураббаны дагы, анан бул жакта муайян болгон мураббаны дагы камтып атат дейт. Түшүнүңүздөрбү? Ва хада al-jawab, ушинтип жооп бериштик муаллил тараптан. Ушинтип жооп бериштик. Юсамма би тахририл мурад. Менен ошол бул мурабба дегенден максатым мондай болчу дегенди муратты ачыктап берет. Тахрир деген ачыктап берүү. Ва хуа тафсиру шей, бул жакта тахрирул мурад деген маанисин айтып атат. Тафсиру шей бимаанан гойрил лади табадара зихнул хусми илейхи. Тахрирул мурад бул качан колдонулат десе, сиз мурабба деп айтканыңызда сразу сиздин оюңуз каяка кетип атат? Могу төрт бурчтукка кетип атат. Төрт бурчтукка кетип атат. Ошол төрт бурчтукка кетип атканда, сиздин оюңуз ошого кетип атканда, мен ал эмес, башка маанисинде тафсирлеп берем да. Түшүнүңүзбү? Болбосо мурабба ошого кетиш керек эле. Сиздин зениңиз сразу акылыңыз, оюңуз ошого кетти. Бирок мен бул мааниде эмес, башкача мааниде айттым. Мен муну максат кылдым деп айтып коем дейт да. Фақад фассара ал-мурабба би гойрил ма'на ал-мутабадар илейхи. Бул жакта ошол мураббанын өзүнүн машхур болгон маанисинде эмес, гойру машхур болгон маанисинде камтып алат. Түшүнүңүздөрбү? Машхур өзүнө эмне болуш керек? Белгилүү мураббага айтылыш керек. Бирок гойру машхур болгон кабылда бул муайяндагы мураббага кирип кетет. Ошол мааниде айтып атам дейт да. فحرر وبين المعلل ما المقصود من المربع فسقط النقد. Демек ошол мураббада эмне максат экенин баяндагандан кийин, анда демек бул жактан эмне болуп калды? Накыт түшүп калды дейт. Накыттын этибарга алынбай калды дейт. Демек биринчи эмне кылыш керек? Шахидти нафи кылыш керек. Нафинин эки түрүн айттык, Жараянды таслим кылбоо, жараянга таслим кылып, же болбосо тахалифка таслим кылбоо. Үчүнчү жолу бул жакта эмне болот экен?
тахрирул мурад болот экен. Түшүнүсүзбү? Тахрирул мурад. Бир экен нафи шахидти бир жооп деп коюңуз, бул тахрирул мурад экинчи жооп деп коюңуз. Thaniyan ithbatul mudda'a bi dalilin akhar. Муну негизи үчүнчү кылсак дагы жакшыраак болчудай. Анткени биринчи далил эмне болгон? Шахидти нафи кылуу болгон да. Бул жакта шахидти нафи кылбайт дагы эмне кылат? Бул жакта азыркы айтканыбызда тахрир мурад, мурадтагы ачыктайт. Мен мураббадан муну максат кылгам деп. Андай болсо муну үчүнчү вазифа кылабыз. Биринчи нафи шахид, экинчи тахрир мурад, үчүнчү исбатул мудда'a би далилин ахар. Анда бул жакта да 3 вазифа болот. Тияктан манаада дагы мунун 3 вазифасы болгондой эле, бул жакта дагы 3 вазифасы болот. Исбатул мудда'a би далилин ахар фал муаллилу караңыз ата би дава. Муаллил бир даваны айтып келди да, сумма акама алейха далилан. Бир нерсени дава кылды. Ал-масиху илах дегенде. Анан ага далил алып келди. Лианнаху деп далил алып келди. Фажа'a as-саилу ва абтара далилаху бин нaqti. Анан саил эмне кылды? Саил келип туруп, аны нақд кылып далилин жокко чыгарды. Далилука хада кубрака хадихи манқудун би Адам алейхиссалам. Сенин кубраң ва куллу ман хулиқа мин гайри аб фа хуа илах дегениңди не кылып атабыз? Фа хада батулун би Адам алейхиссалам. Адам алейхиссаламга тажниме жарабан кыла турган болсок, нафсу натижан бербей атат. Лиана хулиқа мин гайри аб хатта бал мин гайри айдан. Керек болса энеси дагы жаралып атат, төрөлүп атат. Бирок ошондой болсо деле сен дагы, мен дагы илах деп айтпайм. Деп атат да. Демек ошентип далилин не кылып койду? Сындырып койду, нақд кылып койду. Фa'арадул муаллилу ан далилил аввал. Анда бул сүрөттө эмне кылат экен? Муаллил экинчи неме муякта айтылгандай экинчи, болбосо жанагыдай үчүнчү. Үчүнчү ушул жеринде вазифасында эмне кылат экен? Муаллил өзүнүн биринчи далилин таштайт экен. Уже далили сынып калды да. Жарабай калды, жараксыз болуп калды. Жараксыз болгон далилин таштайт экен да, валам юдафи анху, аны коргойт экен, ва акама далилан, жобосо ва юқиму далилан ахар. Бул жакта эмне кылат экен? Башка далил алып келет экен, экинчи далил давасына. Ал-масиху илах дегенге башка далил алып келет. Мисал قال المعلل هذه الآية تدل على الوجوب لأنها أمر وكل أمر يدل على الوجوب. فقال السائل دليلك هذا منتقد بقوله تعالى فكاتبوهم فإنه أمر ولم يدل على الوجوب. بول جاكتا نقد مشهور болуп атат. فيقول المعلل هذه الآية تدل бул жакта эмне кылып атат? Бул жакта жанагы لأنها أمر وكل أمر يدل على الوجوب نقد кылып койду. فإنه أمر ولم يدل على الوجوب деп койду. Бул жакта муаллил айтып атат. هذه الآية تدل على الوجوب. Жанагы аятта айтып атат. أقيموا الصلاة дегенде. تدل على الوجوب لأنه деген болуп атат да. لأنه توعد جوابه توعد بالعقاب على الترك. لأن الله تعالى توعد بالعقاب على الترك. وكل ما توعد الله بالعقاب على تركه فهو واجب деген болуп атат да. Бул аят акимус сола деген далил неме вужубка далал кылат. Не үчүн дегенде, анткени Алла Таала эмне кылды? Эгер таштай турган болсоң, ага азапты коюп койду да. Азаптайм деп койду. Эгер аны таштай турган болсоң, анын артынан нени коюп койду? Азапты коюп койду. وكل ما توعد بالعقاب على الترك. Кайсыл бир немени таштасаң, ошонун артынан азап болот деп айтылган нерсе боло турган болсо, анда аны аткарыштык не болуп калат экен? Важип болуп калат экен. Анда бул аяттагы неге далат кылат? Анда вужубтукка далат кылат деп башка экинчи далил алып келип атат. Түшүнүздүрбү? Биринчи далилни яна амрун ва куллу амрин ядуллу ала вужубту таштап койду. Бул жакта не кылды? Яна таваада Аллаху таала биттарки алейхи деп. فهنا انتقل المعلل من دليل أول إلى دليل آخر. Экинчи далилге өтүп кетти. Юсбиту мудда'a, ошол муддаасын өзүнүн давасын испат кыла турган башка далилге өтүп кетти. Кийин бул жакта жанагы буга чейинки айтылган маселе да айтылат. Фумма якулу хуна ма кад кила мин qablum in kana i'raduhu an ad-dalil al-awwal li'adami qudratihi 'ala ad-difa' anhu fadhalika ifhamun bin-nisbati lid-dalil al-awwal. Экинчи далилге, биринчи далил таштап экинчи далилге өткөндүгү, биринчи далилге коргой албагандыктан, ошо биринчи далилди коргой албай алсыз болуп калгандыктан боло турган болсо, анда бул эмне болуп калат экен? Ошол биринчи далилде бунун оозу жабылып калган болот экен. Ифхам болуп калган экен. Ва ин кана интиқалуху ли ажли кауни awdaha ва аб'ада анил ишкалат фала ю'addu ифхаман. Эгер бул биринчи далилди таштап экинчи далилди алып келгендиги, экинчи далил биринчи далилге караганда awdah ачыгыраак, жана буга i'тирадаттар көп келбей тургандай боло турган болсо, анда бул ифхам болуп аталбайт дейт. Түшүндүрбү? Фаталаххаса мин залика анна al-mu'allila idha wajaha an-naqta fa bi imkanihi ad-difa'u. Эми айтып атат, бул жакта жыйынтыктап айта турган болсок, эгер муаллил нақдка туш боло турган болсо, мунун далилин сайыл нақд кылып сындырып кое турган болсо, фаби имканихи мунун мүмкүнүндө болот дейт, мунун мүмкүнчүлүгүндө. Буга мүмкүн болот ад-дифау, коргош. Кантип коргойт десе, имма бинафи шахид,
шахидти нафи кылат экен. Кантип? Би адами таслими жараяни далил ма шахидил мазкур. Жараянга таслим кылбайт экен. Ау би адами тахаллуфил мадлун ани далил ма залика шахид. Жол болсо ошол бул шахид болсо деле, бул суротта деле ошол мадлул далилден мутахаллиф болбойт деп неме кылат экен, нафи кылат экен. Ва имма би тагйири далил иля далилин ахар. Жол болсо эмне кылат экен? Башка далилге өтөт экен. Жол болсо ау би тахрилил мурад, жогоркуда айткандай. Ау би тахрилил мурад. Түшүнүңүздөрбү? Муратты ачыкташтык менен. Ау би тахрилил мурад. كذا جنا الشيخ نمد عيتت ما بايته كذاك عند النقد ينفي الشاهد بمنعه له وأن يستند وأن يجتهل إلى دليل الخصم في المعارضة كذا تعرض بما قد عرض كذاك عند النقد ينفي الشاهد نقد قلغان учурда سائل эгерде نقد кылып келе турган болсо бул муаллим эмне кылат экен? Шахидти неме кылат экен? Нафи кылат экен. بمنعه له ошол мана кылат экен. Мананын кандай маанисин айттык? Таслим неме кылбайт, жараянга таслим кылбайт, жол болсо такаллуфка таслим кылбайт. Түшүнүңүздөрбү? Ва ан биман'ихи лаху ва ан яжтахида ила далилил хосми фил муарада, уже бул жакта муарадага өтүп кетет. Анан экинчи далили кайсы? Эмени башка далил алып келет. Жол болсо жанагындай тахрил мурад кылат. Алтымыш биринчи бет. Ад-дарсу ат-талис ашар. 13 сабак. Вазифатул муаллили инда ал-муарадати. Эгер муарада кыла турган болсо, саил. Анда бул учурда буга кандай вазифалар берилет? Муаллилге ошол туурасында болот. Буга чейин биз айтканбыз. Муарадан маанисин. Муқабалату далилил хосми бидалилин юбтилу муддааху деп айтканбыз. Муқабалату далилил хосми бидалилин юбтилу муддааху. Демек ошол хосумдун далилине башка бир далил алып келет экенсиң, ошонун далилинин немесин, натыйжасын, давасын жокко чыгара тургандай кылып далил алып келет экенсиң. Демек бул жакта эмне кылат экенбиз? Далилдерди бул дагы бир дава кылат, далил алып келет. Мен дагы бир нерсени дава кылам, далил алып келем. Экөө бири-бирине эмне кылат? Карама каршы болот. Муарада деген мааниси ошон. Жок болсо икомату далил аля хилафи ма aqama al-khasmu alayhi ad-dalil. Ушул тарифи жакшыраак. Икомату далил аля хилафи ма aqama alayhi al-khasmu ad-dalil. Анан муараданың маани лугаттагы маанисин айтканбыз. Ал-муқабала аля сабилил мумана деп айтканбыз. Анан муарада болуш үчүн эки далил тең кувватан ва дафан. Эгерде бул кой болсо, бул да кой болуш керек, бул даиф болсо, бул дагы даиф болуш керек. Түшүнүңүздөрбү? Таарут болуштугу үчүн, бири-бирине карама каршы болуштугу үчүн. Анткени эгерде бирөөсү күчтүү, бирөөсү алыс болуп кала турган болсо, таарут болду деп айтылбайт. Түшүнүңүздөрбү? Анан биз айтканбыз, ла таржиха би касратил адилля деп айтканбыз. Эгер далилдер көп, тиги көп далил алып келди. Бул ошонун жанында бир эле далил алып келсе, тигини күчтүү деп айта албайбыз. Бул жакта эмнеге карайбыз? Куввату далилге карайбыз, касрага эмес. Бул фикхта да ошентип келет. وظيفة المعلل عند المعارضة قد علمت أن للمعلل وظيفة مقابل كل وظيفة من وظائف السائل الثلاث. Ошол саилдин 3 вазифасы болгондо, анын ар бир вазифасынын алдында, муаллилге дагы вазифа, бир же андан көп вазифа берилет деп айтканбыз. Анна лил муаллили вазифа деп айтса да жакшыраак болмок бул жакта. Көпчүлүк менен. Бир эле вазифа эмес, көпчүлүк вазифа. Вaqad taqaddama bayan wazifatihi жобаса wazaifihi inda al-man'i wan-naqti mufassalan. Анткени биз буга чейин бир эле вазифаны өткөн жокпуз, көп вазифаны өттүк. Бул болсо вазифа би баяни wazifatihi дегенде бул жакта маарифа немеге мудаф болуп келип атат да. Анда умумдукту максат кылсак болот да. Усул фикхдагидей. Би баяни wazifatihi дегенде би баяни kulli wazaifihi деген мааниде. Буга чейин ошол манада нақд болгон учурда буга канча вазифа берилет, ошолорду жалпылай бардыгын майдалап айтып өттүк. Фал нахтимха би баяни вазаифихи инда ал-муарадати. Жобосо вазифатихи умум маанисинде. Муарада кылган учурда, саил муарада кыла турган болсо, буга канча вазифа берилет, ошону менен бүтүрөйүк дейт. Фа вазаифуху инда ал-муарадати хия ал-ман'у wan-naqtu al-muarada. Демек көрүсүңөр, өзү саилге фалафатун нисаилин мунақада ан-нaqtu зул ижмали wal-muarada. Демек саилге кайсы вазифа берген? Мана, нақд, ижмали, анан кайсы? Муарада берилген. Эми бул
жана муарада кылды да 3-чү вазифаны карманды Саил. Саил 3-чү вазифаны карманганда бул муаллилге дагы ушул 3 вазифа берилет кайра. Ал-ману ан-нахту ал-муарада берилет. Ва кад ябду хада гарибан. Бул жакта биз айттык да муарадада буга 3 вазифа берилет. Ал-ману ан-нахту ал-муарада берилет десек, сага бул таңкалыштуу нерсе деп болушу мүмкүн дейт. Фа хадихи хия вазаиф Саили. Бул ошо неменин Саилдин вазифалары эмес беле. Бул кандайча муаллилге берилип калды? Фа кайфа сарат вазаиф ал-муаллил. Кандайча муаллилге берип калды десе, валил ижабати ан хада суал нақулу, ушуга жооп берүү үчүн сурооңо биз мындай деп айтабыз. Инна саила хинама ястамилу al-mu'aradata fa innahu yad'i. Mu'arada кылып аткан учурда эмне кылат дейт? Бир нерсени даба кылат. Ва яти би далилин ala da'wahu. Ошол дабасына далил алып келет дейт. Фасара хина идин муаллилан. Даваны айтып туруп, бир нерсени даба кылып туруп, ага далил алып келген учурда эмне болуп калат дейт? Муаллил болуп калат дейт. Муаллил болуп калат. Лианна вазифата al-muallil, анкен муаллилдин вазифасы өзү эмне болгон? Хи ан ястадилла ва юдафи ан da'wahu. Ошол далилни, давасына далил алып келиш керек эле. Fa idha jaa as-sa'ilu bil mu'arada, эми саил келип муарада кыла турган болсо, даба кылып далил алып келе турган болсо, faqad inqalabat wazifatuhu wa sara as-sa'ilu mu'allilan wa sara al-mu'allilu sa'ilan. Анда бул жакта вазифалар орундары алмашып кетти. Саил болсо бул жакта саил болгон өзү башында. Эмне болуп калат? Муаллил болуп калат дейт. Ва сара al-mu'allil, алем муаллил жана биринчи адам эмне болуп калат? Саил болуп калат дейт. Фама кана яджузу лис-саили мин вазаифа сара яджузу лил-муаллил. Буга чейинки саилге кайсыл вазифалар жайыз болсо, анда муаллилге дагы ошол вазифалар уруксат берилип калат дейт аткарыштыга. Мисалы qala Zaydun al-muallil zalika ash-shakhis jamal li'annahu raghin wa kullu raghin jamal дейт. Демек алыстан көргөн караганга карап айтып атат. Бул нерсе төө дейт. Эмне үчүн төө десе, li'annahu raghin. Raghin деген жана немеден карап көрдүм, төөнүн атайын сыпаты чуулдайт деп коет экен. Эшек аңкырат, башка мындай кылат, анан төө болсо, бул ошол төөнүн атайын эмеси. Ат кишенейт, бул чуулдайт экен да. Кыргызчадан карап көрдүм. Карап көрөсүздөр, бул канчалык немеде туура болушу мүмкүн. Бирөөлөр жазып койгон экен, ошондон окуп айтып атам да. Чуулдайт, ва куллу рагин, ар бир чуулдоочу жануар, бул эмне болот? Жамал болот дейт, төө болот дейт. Мисалы үчүн куллу натыкин инсан дегендей болуп атат да. Инсанга тиешелүү болгон өзгөчө сыпат натык. Бул жакта да роги жамалга тиешелүү сыпат болуп атат. Фaqala амрун ас-саил, залика шахису инсан. Бул жакта эмне кылып атат? Муарада кылып атат. Кандай кылып? Залика шахису инсан. Ал ошол каран инсан дейт. Лианнаху натык ва куллу натык инсан деп айтып атат да. Демек эмне кылды? Иқомату далил, далил тургузуп атат шахиске. Эмне кылып? Ала хилафи ма қома алейхи ал-хосму далил. Хосм ошол буга шахистин жамал экендигине далил тургузса, бул ошол эле шахистин инсан экендигине далил тургузуп атат да, муарада кылып. Факама тара фа инна амран хуна жаа бил муарадати. Муараданы кылып атат. Фахуа идда'a да'ва. Даъваны бир нерсени идда'a кылып атат. Ал кайсы? Хи анна залика шахиса инсанун дегенде даъва кылып атат. Ва жаа би далилин алейха. Ошого далил алып келет. Алып келди. Фа хина идин ли Зайдин. Мына ушул учурда Зайдга эмне болот? Урсат берилет. Ан юбтила даъваху би нафсил вазаиф аллати канат ли Амр. Фа хина идин, бул жакта биринчи ким болгон? Зайд болгон, экинчи Амр болгон. Фа хина идин ли Зайдин. Ан юбтила даъваху би нафсил вазаиф аллати канат ли Амр. Өзү Амрга тиги муаллил болгон учурда Амрга канча кайсы вазифалар берилсе, бул сүрөттө дагы, бул жерде дагы немеге Зайдка дагы ошол эле вазифалар берип калат дейт. Саилге берилген вазифалар муаллилга дагы берилип калат. Вала Амрин, анда Амр эмне кылат десе, Амр анда бул жакта муаллил сыяктуу болуп калат. Ан юдафиа би нафсил вазаиф аллати канат ли Зайдин. Зайдка муаллилге берилген вазифаларды колдонуп, бул неме кылса болот дейт. Муарада кылган учурда ошентип неме кыла турган болсо, мана неме кылса болот. Тиги мана кылат да, бул мана кылганда испатур мамну кылат. Жана жогоркудай айтканда. Же болсо иптол санат кылат, же болсо башка далил көтөт. Накыт кыла турган болсо жанагы жогоркудай айтканда кете берет да. Шахид нафи кылат, же болсо башка далил алып келет, же болсо тахримат кылат. Ушуну кете берет. Демек ойнойт да, нары бери ойношот. Фаяджузу ли Зайдин, бул жакта Зайд өзү башында муаллил болгон. Бирок тиги Амр муарада кылгандан кийин Зайд эмне болуп калды? Саил болуп калды. Саил болгондон кийин эмне кылса болот дейт? Фаяджузу ли Зайдин ан юхажима бима яли бил ман'i. Мана кылса болот. Кан якула амнау сугра деп айтса болот. Бул жакта сугра кайсы болуп атат? Ва хия ин анна залика шахис натык деген сугра болуп атат. Түшүндүрбү? Бул ошол сугра анна залика шахис натык деген сугра болуп атат. Ошол суграга далил талап кылам. Лима ла якуну гайра натык. Натык эмес болсо болбойбу? Сөз түрдө натык болуш керекпи? Деп
мана кылат, санат алып келет, санат лимми кылып алып келет. Түшүнүңүздөрбү? Натык бул жакта эмне болуп атат? Бул кудум эле бул жакта мукаддима сугра дава болуп калып атат. Мунун накиди, натыктын накиди кайсы болуп калат? Гойру натык болуп калат. Бул жакта санаттагы гойру натык болуп аткандай нафсу накид болуп атат бул жакта. Ушундай немени алып келиштиги амрдын, ушундай санатты алып келиштиги муфид деп айтканбыз. Кайсыларды алып келсе муфид болот? Нафсу накид, мусавилин накид, ахос. Ал эми тиги муаллил болсо эмнелерди иптол кылса болот? Нафсу накид, мусавилин накидди гана ахосты иптол кылса пайда бербейт деп айтканбыз. Ан-нақту, нақд қылса болады. Ан-нақди кән яқула далилука хада мунтақидун бил малак. Сенің бұл жақта айтқан сөзің Амр айтып отады да. Неме Зайд айтып отады. Бұл жақта Амр айтып отады. Залика шахс инсан лианна натиқ ва куллу натиқ инсан деген. Адам бұл жақта не қылып отады? Бұл далил тұрғызды да. Далил тұрғызғаннан кейін бұл жақта да бір мәселе бар. Мана қылады дегенде бұл жақта мана хақиқи ғана болады. Түсінесіздер бе? Даваны өзіне мана қыла албайды. Анткени даваға далил тұрғызылып отады да. Залика шахс инсан лианнаху натиқ ва куллу натиқ деген далил тұрғызылып отады. Анда даваға бұл жақта мана мажази де қолданылбайды. Мана хақиқи де ғана қолданылады. Ал қайсы? Муқаддима суғраға же кубраға ғана мана қыла алады. Түсінесіздер бе? Жол болса бұл жақта далил тұрғызылғаннан кейін ошол даваға. Лианна залика шахс инсан лианнаху натиқ ва куллу натиқ инсан деп далил тұрғызылғаннан кейін бұл Зайд аға нақд қылса болады далилін. Нақд қылса болады. Кән яқула далилука хада мунтақидун бил малак. Сенің айтқан далиліңді малака, періштеге жүргізіп көрейік. Анда періште не қылып отады? Сенің далиліңді батылында екендігін бізге ашықтап баяндап беріп отады. Фаинаху натиқ ва лайса би инсан. Бұл да натиқ болып отады, бірақ инсан емес қой дейді. Түсінесіздер ме? Демек ушинтип нақд қылса болады. Ал-муарада қылсақ болады. Ал-муарадати қылсақ болады. Кән яқула залика шахису жамал. Тигил жақтан не деп айтқан? Залика шахису инсан. Өзі бұл башына Зайд не деп айтқан? Залика шахису жамал лианнаху рогин ва куллу рогин жамал деп айтқан. Анан қайра Амр не деп айтқан? Залика шахису инсан лианнаху натиқ ва куллу натиқ инсан деп айтты. Қайра бұл жақта неме? Зайд бірінші адам. Уже бұл жақта сайыл болып қалды да. Сайыл болғаннан муарада қылса болады. Қантип? Залика шахису жамал лианнаху зу санамин ва куллу зи санамин фахуа жамал деп айтып қалса болады. Демек муарада қылып отады. Мисал قال المعلول المسيح عبد لله لأنه حملته أمه وأنجبته وكل من كان شأنه كذلك فهو عبد لله فقال النصراني ندويت وطد السائل المسيح إله ديد لأنه أحيا الموتى وكل من يحيي الموتى فهو إله ديد. Demek ne dedi? Ölüktörü tirilti. Demek her biriyle ölüktörü tiriltken zat bu ilah bulat da aytып atады. فيقول المعلل أمنع الكبرى. معلل не кылып атат? Кубраға далил тұрғызам. كل من يحيي الموتى فهو إله дегенге далил талап кылам. لأن ما ذكرته кубраға далил талап кылам. Мана кылып атат да бұл жақта. Кубраны мана кылып атат. Анан бұл жақта ошого манаға неме алып келип атат? Санат алып келип атат. Санаттың кайсы түрү болуп атат? Бул санат халли түрүн алып келип атат. لأن ما ذكرته يصح. Сен айткандай дурус болот. Сен айтканың туура болот. Кандай? Kullu man yuhil mauta arbilele mautalarda tiriltken zat bul ilah bulat degenin durus bulat, tura bulat. Law kana al-Masihu yuhil mauta bi quvvatihi la bi iznillah. Эгерде ошол Масих алейхиссалам өлүктөрдү өзүнүн күч кудурети менен тирилткен болсо, Аллахнын жардамы менен эмес, өз алдынча тирилткен болсо, анда илах болот эле. Бирок андай эмес деп атат да. Түшүнүңүздөрбү? Сен ошол жактан катага кетип калдың. Кандайча? Бул жакта Масих алейхиссалам бұл өз алдынша тирилтет деп неметип алды. Бирок андай эмес деп атат да. Демек санат халлиди не деп айттык эле? Мин зака наун хукмуху кад иштахара ва хаддуху та'yinu мавди'ил гулат. Түшүнүңүздөрбү? Демек мунун тарифи кандай болгон? Мавди'ил гулатты, маншаил гулатты баяндап берүү. Мин зака наун хукмуху кад индабат ва хаддуху та'yinu мавди'ил гулат ва хува бихаллин кад индахум кад иштахар деп келет. Ау яқул, жауап болса мындай деп айтады. Далилука хада мунтақидун. Бұл жақта біріншіде мана қылып атады. Мана санат менен қылып атады. Жауап болса бұл жақта нақд қылады. Далилука хада мунтақидун би сейдина Муса алейхиссалам аллази ахял қутила фи хадисати забхил бақара. Ошол жана бақараны неме сойгон учурдагы окуясында бұл дағы не қылған дейді? Өлген адамды тирилткен дейді Муса алейхиссалам. وفي كتابكم المقدس سيرن өзүңөрдүн немеңерде ыйык китебиңерде да не деп келет? Иннал юша'a an-nabiyya алейхиссалам qad ahya al-mauta wa la qila bi uluhiyyatihima. Ал деле киши неме өлүктөрдү тирилткен. Бирок эч ким сен да гана айтпайсың, илах деп айтпайсың. Алда болбосо не кылган?
өлүктөрдү тирилткен. Бул дагы Муса алейхисаламда өлүктөрдү тирилтти. Эгерде өлүктөрдү тирилткен адам эле зат эле илах болуп кетет дей турган болсоң, анда булар да илах деп айтышың керек. Бирок сен дагы мен да илах дебейм. Анда эмне болуп калды? Бул далилиң батыл экен дейт. Түшүндүрбү? Шахид алып келди. Бул айткан накты, бул нактуу машхур болуп атат. Нактуу машхурду эмне деп айтканбыз? Эч кандай бир сөздү хазып кылбастан накт кыла турган болсо, бул нактуу машхур деп айтканбыз. Ау якулул масих, ау якулу, жол болсо жанагы неме деп айтат? Бул жакта башында муаллил болуп, анан кайра саил болуп калып атат да. Эмне деп айтат? Ал масиху абдун лиллахи. مسيح بول الله نقوله لأنه كان يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويأتي الحاجات وكان له عضو ذكري وكل من شأن كانه كذلك فهو عبد لله معارضة بالمثل. جواب болса мындай деп далил алып келет жанагысына. Масих бул Аллахтын кулу, дава кылып атат да, муарада кылып атат. Бул жакта башында муаллил болгон, башында саил болгон адам, бул жакта муаллил болуп калып атат да. Түшүнүсүзбү? Башында өзү жана Заид бул муаллил болгон. Анан Амр саил болгон. Анан бул жакта неме дава кылгандан кийин тиги муарада кылды да. Биз азыр муарадада жүрөбүз. Амр муарада кылгандан кийин кайра Заид бул жакта мана кылат, биринчи вазифасы, экинчи вазифасы накт кылат, үчүнчү вазифасы муарада кылат. Бул жакта Заидтин вазифасы туурасына кетип атат. Өзү бул муарада кимдин вазифасы эле? Саилдин вазифасы эле. Бирок бул жакта башында бул муаллил болгонда анан саил болуп атат да кайра. Ошонун вазифасы. Бул жакта айтып атат да, буга чейинки немеде Ал-Масиху илах лианнаху ахял маута ва куллу ман юхил маута фаху илах дегенди ким неме кылды? Дава кылды? Амр дава кылды. Ошонун немесине, давасына, анан далилине муарада кылып атат. Не кылып атат? Ал-Масиху абдуллахи деп дава айтты. Буга далил кайсы? Мына могу далилдер деп атат. Демек бул муарада бил мисл болуп атат. Муарада бил мисл, муарадан 3 түрү болот деп айтканбыз. Бил калп болот. Эгерде биринчи шакылдан боло турган болсо, анан кийин не боло турган болсо, биринчи шакылдан боло турган болсо, анан мужиба, экоте мужиба куллия боло турган болсо, мисалы. Анан дагы эмне болсо? Сурату бир боло турган болсо. Түшүнүсүзбү? Сурату бир боло турган болсо, анан хаддул аусат маддасы бир боло турган болсо. Сурату анан маддасы бир болсо деп айтканбыз. Муарада бил мисл боло турган болсо, бул сурату эле бир болсо, экотен биринчи шакылдан болсо, мисалы. Маддасы башка-башка болот. Түшүнүсүзбү? Бул маддасы эне хаддул аусат. Хаддул аусат экотен эки башка болот. Тигил жактан эмне болот? Ал-Масиху ла лианнаху кана юхил маута ва куллу ман юхил маута деп атат. А бул жактан эмне кылып атат? Ал-Масиху абдуллах лианнаху кана ямши фил асвaq ва куллу ман ва якулу таам ва куллу ман кана лаху казалика. Мындай деди да. Демек бул жактан эмне болот атат? Муарада бил мисл. Суратта гана экотен кыяс ихтирони болот атат, биринчи шакылда болот атат. Бирок маддасы эки башка болот атат. Маддасы муарада бил калпта жанагы немени айтканбыз. Муатазили не кылат? Ру'ятуллахи манфиятун, ру'ятуллахи гайру мустахилатун. Лианнаха манфиятун би кавлихи та'ала мындай дейт. Биякта сунни келип айтат, ру'ятуллахи жаизатун, лианнаха манфиятун би кавлихи та'ала мындай деп. Келет да? Ал муарада бил калп болгон, бул муарада бил мисл, анан муарада бил гайр болот. Ал муарада бил гайр ошол суратында мухталиф боло турган болсо, мейли маддасы бир болсун, же болбосо башка болсун, ошону айтканбыз. Демек, муарада болгон учурда жыйынтыктай турган болсок, муарада кылган учурда сиз эгерде муарада кыла турган болсоңуз, мен сизге кайда 3 нерсени алып келсем болот. Сизге берилген 3 вазифаны колдонсом болот. Мана аннакт ал-муарада. Түшүндүңбү? Al-munazaratu fi at-ta'rif. Ad-darsu rabi 10. Al-munazaratu fi at-ta'rif. Tarif турасында, тарифте боло турган munazara турасында болот. Qad alimta anna muhall al-munazarati huwa al-qadiyyatu allati tashtamilu ala an-nisbati. Munazara кылына турган нерсе кайсы деп айтканбыз? Ошо нисбатты өзүнүн ичине камтылган qadiyya деп айтканбыз. Mahtamala sidqu li dhatihi jaro baynahum qadiyyatan wa khabaran. Wa nisbatu qad takunu sarihatan wa hiya al-qadiyyatu. Nisbat кээде sariha болушу мүмкүн, бул qadiyya белгилүү жана хабар. Wa qad takunu ghayra sarihatin kama huwa al-halu fi at-ta'rif. Же кээде нисбат бул дымный болуп калат. Дава дымный болуп калат. Бул жакта ва нисбату деби ва дава qad takunu sarihatan десе дагы болот да. Дава кээде ачык эле болот. Al-Masih ilah дегендей кылып, мисалы. Же болбосо кээде дава дымный болуп калат. Кандай болот? Кама хуа al-halu fi at-ta'rif, тарифтегидей. وقد تقدم الكلام مفصلا حول المناظرة في النسبة وفي الدعوة الصريحة دعوة الصريحة من القضايا والأدلة قضايا أدلة تراث نتو وبين وظائف المتناظرين الهجومية والدفاعية متناظر قلغان адамдардын hujumi, difai вазифаларына байында өттүк.
الهجومية والدفاعية بالوظائف كصفات بولот. ولنتكلم بشكل مختصر حول المناظرة في التعريف. تعريف تاجي بولot турган مناظرة турасындагы кыскача айтып өтөйлү. وقد مر عليك في المنطقة أنواع التعريف. تعريفتин түрлөрүнө өткөнбүз. وهو التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي. تعريف اللفظي эмне болгон? تبديل لفظ برديف أشهر болгон. ما هو الغضنفر десе هو الأسد деп коёбуз. والتعريف الحقيقي تعريف الحقيقي حد تام حد كلت أنا رسم كلت حد تام حد نقص رسم تام رسم نقص بول كلت جنا سلم دايتقنا معرف إلى ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وفصل وقاع والرسم بالجنس وخاصة معه تمام حد تام بولش من بولش كركن جنس قريب فصل قريب بولش كرك والرسم بالجنس جنس قريب بولش كرك أنا خاصة بولش كرك وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقاع حد ناقص болуш үчүн болуш керек экен. Фасыл болот, анан кийин джинс байт болот, же болбосо фасыл деле болот. Түшүнүңүздөрбү? Ва нақыс росми би хосатин фақат неме росм нақыс неме болот? Хоссо гана келе турган болсо, ау ма джинсин абадин кадир табат. Же болбосо джинс байт алып келе турган болсо, джинс корип алып келсе, ада неме росмун там болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Бул жакта ошондо хаулу неме тариф хакки дегенде хад менен росмду айтып атат. وشروط التعريف الحقيقي حقيقي تعريف болуш үчүн эмне болуш керек? Бир нече шарттар бар. وهي أن يكون جامعا ومانعا وأوضح من المعرف. Түшүнүңүздөрбү? Буга чейин дагы башка мындан дагы бир нече шарттар бар. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد لا مساويا ولا مجردا деп ушуну кетип берет да акырына чейин. Бул жакта негизги шарттар кайсы болуп атат? Жами болуш керек, бүт афроддордун камтып болуш керек, анан мани болуш керек, башкалардын кирүүсүнөн тыя турган болуш керек. Анан муаррафтан ма хуа илм десе, ма'рифатул ма'лум деп кое турган болсо болбой калат. Түшүнүңүздөрбү? Тегиден эко неме муаррафка караганда тариф шарттап бере турган нерсе ачыгыраак болуш керек, түшүнүктүүрөөк болуш керек. والمناظرة تدور حول هذه الشروط. Эми муназара тарифтеги муназара ушул шуруттардын тегерегинде болот. Ушул сен айткан тарифиң ушул шарттарды камтып алдыбы же камтып алган жокпу? Демек эгерде сен мисалы үчүн мындай деп айта турган болсоң, ما هو حد الإنسان إنسان حد эмне деп сураса мисалы үчүн حد الإنسان هو حيوان ناطق деп айта турган болсоң, анда حيوان ناطق дегениң бул деген حيوانات فهذا حد деп айта турган болсоң, бул حد болду деп турган болсоң, өзүнүн ичинде эмнени камтып алган болот? هذا تعريف جامع وهذا تعريف مانع وهذا تعريف أوضح من المعرف дегениң булардын баардыгы эмне болот? هذا تعريف جامع هذا تعريف مانع дегениң قضية болот. قضية ضمنية. Ачык айтылган жок, бирок ичинде эмне кылып атат? Ушул кодыяларды өзүнүн ичине камтып атат. فالمعلل يدافع عن صحة التعريف. تعريفتин دروس экендигин кол неме коргойт. والسائل يهاجم التعريف ويبين أنه فقد شرط من الشروط. جوابысы من شروطه. Шарттардын арасында бир шартты калтырып кетти, жок болуп калды деген деп дабы кылат. Фаякуну фасидан эгерде шарттардын бирөөсүн эгерде өзүнүн ичине камтып алып турган болсо жогорку. Анда бул тариф эмне болуп калат? Фасид болуп калат, кабыл алынбайт дейт. Фавазифату саили инда тариф al-lafzi. Эгерде сиз муаллил сиз тариф лафзиди алып келе турган болсоңуз, анда мен эмне кылам? Саил десе айтып атат, хиел ман'у дейт. Мана кылат. Мананын мааниси кандай? Ай адаму таслим би анна ма'наху фил лугати хуа каза. Сиз айтсызда, ма хуа ал-Гъаданфар деп сурасам, сиз ал-Гъаданфар хуа ал-Асад деп айтасыз. Ал-Гъаданфар хуа ал-Асад деп айтасыз. Асад деп айтканда амнау деп айттым. Асад экендигин мана кылам деп айттым. Түшүнүңүздөрбү? Анын лугаттагы мааниси бул эмес деген мааниде айттым. Андай болсо сиз эмне кыласыз? Айтып атат, ва вазифатул муаллил хина идин хуа тасхин нақли ай зикрул мастар. На мисалы үчүн Камусул Мухитта мындай деп келген. Же болбосо Ал-Важизде мындай деп келген. Же болбосо Лисанул Арабта мындай деп келген деп айтып беришиңиз керек да. Муажамдардан. Мисал قال المعلل القصورة هو الأسد فرت من قصورة деп келет го аятта. Демек قصورة деген асад болот. Al-Qaswara huwa al-Asad деп айтасыз. فقال السائل من айтып атам амнау. Буга далил талап кылам. Мунун мааниси лугаттагы мааниси قصورанын лугаттагы мааниси асад эмес деп айттым. فيقول المعلل сиз айтасыз ذكر ذلك قصورة бул асад экендигин ким айткан? صاحب المحيط صاحب القاموس المحيط. Камусул Мухиттин эйси айткан. Ал ким? Ал-Файрус Абади деген чоң алым болгон, ошол айткан дедим. Варажи мужаллада када суфхата када. Сен ошон баланчанчы том, баланчанчы бетти ачып көр деп айтасың. Ау яти лаху бил китаби ва юрихи. Же болсо ма китепти алып кирип наке караң ушул жерде мындай деп келген деп айтасың. Ва амма вазифату саили инда ta'rif al-haqiqi. Эгер ta'rif al-haqiqi боло турган болсо, анда мен саил эмне кылат экен?
мен нақд кылат экен. Маанагы бул жакта кандай? Хуна ибталу тариф би тахаллуфи шартын мин шурутихи. Тил жактагы кодиядагы нақд сыяктуу эле. Кандай кыласыз? Ибталу далил бит тахаллуф же болсо ау бисизамихи ал мухал да. Бул жакта да эмне кылат экен? Ибталу тариф би тахаллуфи шартын мин шурутихи. Жогорку айтылган шарттардын бирөөсү жок болуп калды деп тарифти ибталга чыгарасыз. Ва вазифатул муаллил, эми муаллил эмне кылат экен? Ал ману ай адаму таслими фуқдани шарт. Бул жакта шартты камтып албады деп айттың го, мен ага макул эмесмин, шартты камтып алды деп айтам дейт. Ошого далил талап кылам. Эгерде сен камтып албады десең, далилиңди алып кел деп неме кылам. Мисалы qala al-mu'allil al-hayvanu huwa jismun namin hassas mufakkir деп айтты. Демек хайванга не деп берет? Jismun nami hassas mufakkir. Mufakkирдин мааниси бирок бул жакта андай мааниде айтпайт. Mufakkирдин мааниси бул жакта өз негизи акыл, пикир кылуучу деген мааниде да. Бирок бул жакта mufakkирдин мааниси кыймылдайт. Өзүнүн ихтияры менен, өз эрки менен кыймылдай турган деп атат да, жаныбар деп атат. فيقول السائل هذا التعريف منتقد بالفرس وبغيره من الحيوانات. Сен бул тарифиңди фароска жана башка неме химарга жүргүзө турган болсок, анда бул тарифиң дурус болбой калат, туура эмес болуп калат. Эмне үчүн десе? Анткени аларга муфаккир деп айтылбайт да. Мындай айтканда бул жакта муаллил эмне кылып атат? Муфаккирди башка мааниде колдонуп атат. А сайыл боло турган болсо муфаккирди пикир кылуучу, акыл деген мааниде колдонуп атат да. Анда сен акыл дей турган болсоң, хайванга сен акыл деп тариф бере турган болсоң, анда буга эмнелер кирбей калат? İnsandan başkasının bardыгы кирбей калат. 100 түрү боло турган болсо, бир эле түрү инсан гана түрү калат да, 99 кирбей калат да, анда бул тарифке. Сен хайванга ошентип тариф берип атасың да, деп айтып атат. Hada tarif muntaqidun bil farasi wa bi ghayrihi min al haywanat fa ta'rifuka ghayru jami'an. Бул тарифиң жами эмес. Не болуш керек? Тариф жами болуш үчүн бүт афродторун камтып алыш керек эле да, хайван ичине кире турган бүт афродторун. Бирок бул жакта бир эле фардын камтып атат. فكل ما عدا الإنسان من الحيوانات غير مفكر. Анткени инсандан башкаларына муфаккир деп айтылбайт дейт. Муфаккир инсандан башкалар муфаккир эмес дейт. فيقول المعلل أردت من المفكر. Демек бул жакта не кылат? Тахрир мурад кылып атат. Не кылам деп? Муфаккирден мен максат кылдым. هو الذي يتحرك بإرادته واختياره ولم أريد به العقل. Акылдуу деген, ой пикир кылат деген мааниде максат кылган жокмун. Бул жакта муфаккирдин маанисин эмне кылдым дейт? Өзүнүн каалоосу менен кыймылдайт деген маанини максат кылдым. Анда жаныбардын бардыгы өзүнүн каалоосу менен кыймылдагандан кийин анда эмне болуп калат экен? Менин тарифим жами болуп калды дейт да. فهنا منع المعلل كونه غير جامع عن طريق تحرير المراد. Бул жакта муаллил эмне кылды? Анын жами эмес экен, жами эмес деп сиз айттыңыз да. Сайыл айтты да бул жами эмес деп. Демек ошону эмне кылдым мен бул жакта? Жами эмес дегенди мен мана кылдым. Аны кандай кылдым? Нафи кылдым да. Жами эмес дегени хада тариф гойру жами деп айткан сөзүм туура эмес деп айттым. Кандай жол менен? Тахрир мурад жол менен. Wa huwa kama sabaq tahrir murad aytып атат. Tafsiru shay bi khilafi ma tabadara zihnul khusmi ilayhi. Негизи машхур маанисинен өзү бир сөз айтыла турган болсо, анын машхур мааниси эске келет да. Бирок аны эмес, гойру машхур маанисинде тафсирлеп атасыз да. Муфаккирди машхур мааниси акил болгон. Бирок гойру машхур мааниси кайсы болуп атат? Ятахараку би ирадатихи болуп атат. Ошол мааниге алып барып атам. ولكننا ننبه هنا إلى أمر مهم برزال بغن نرسيك كونغ براوسيت وهو أن الغرض من المناظرة هو الوصول إلى الصواب. مناظرة مقصد өзү эмне болгон? Акыйкатка жетүү болгон. Башта тариф бергенде не деп бердик эле? Мудафатул калами al-khabari bil mudafatul kalami an-nafsi al-khabari bil khabari liyadhhar al-haqq. Жо болсо жана байтта келгенде هي النظر من جانبي خصمين معلل وسائل اثنين في نسبة بينهما حكمية ليظهر الصواب والخفية. Максат өзүнө савапка жетиштик. Эгерде жанагы өзүнүн фадлын башкаларга көрсөтүш максат боло турган болсо, мукабар болот деп айтканбыз. Же болсо башка бирөөлөргө мындай далилин мындай алардын оозун жаап коюу максат боло турган болсо, эмне деп айтканбыз? Мужадара болот деп айтканбыз. Бул жакта муназаранын негизи максаты эмне болгон? Акыйкатка жетүү болгон. فإذا كان قصد المعلل من المفكر في تعريفه هو ما حرره فلا إشكال. Эми айтып атат. Бул жакта тахрир мурад кылып койду да. Менин муфаккирден максат мен акилде эмес, ятахарраку бил ирада дегенди максат кылдым деп атат да. Эми ушул жерде айтабыз дейт. Эгерде муаллилдин, муфаккирден бул жакта тарифти хайванга тариф берип аткан муфаккир деген сөздү алып келди да. Ошол муфаккир деген сөзүнөн бул жакта айткан сөзү максат боло турган болсо,
al-mutaharrik bil irada деген бола турган болсо, фала ишкал, анда бул жакта эч кандай бир мүшкүлдүк жок дейт. Ва иллам якун хада qasdahu, эгер бул нерсени максат кылбаса, ва иллам якун qasdu hada qasdu ва иллам якун hada qasdahu, эгер бул максат болбосо, fa hada alayhi an ya'tarifa bil haqqi wa yughayyira ta'rifahu. Бул өзү башында аны максат кылган эмес, кийин айткандан кийин эле, жок мен мындай кылдым деп качыш үчүн ошондой болуп кала турган болсо, анда эмне кылыш керек болуп калат? Муназаранын акыйкат неме максаты акыйкатка жетүү болгондон кийин акыйкатка моюн сунуш керек дагы, тарифин өзгөртүш керек болуп калат. Анда муфаккирдин ордуна al-mutaharrik bil irada дегенди алып келиш керек. Ала аннаху, дагы ошондой эле айтып атат, шейх улантып айтып атат, qad yu'abu alayhi isti'malu lafzi bi khilafi ma'nahu al-mashhur. Жана ошондой эле бул жакта кандай болуп калат дейт? Муназара болуп аткан учурда бир лафзды машхур эмес маанисинде колдонууңуз бул айыптуу, кемчиликтүү болуп калат дейт. Түшүндүрбү? Бул жакта муфаккир машхур мааниси кайсы? Акыр маанисинде эле колдонуш керек. Муфаккирди al-mutaharrik bil irada деген алыс болгон маанисинде колдоно турган болсоң, бул айып болуп калат дейт. Түшүндүрбү? Айып болуп калат. مثال قال المعلم الصلاة هي عبادة ذات وضوء دويته فيقول السائل демек صلاتка бул не деп тариф берип атат. Не деп тариф берип атат? الصلاة هي عبادة ذات وضوء. Дараты менен болгон ибадат деп атат. فيقول السائل تعريفك هذا, намазга берген тарифиң мунтакидун бит-тавафи бил-бейт. Кабаны тегеренип жүргөндө таваф барго. Ошол таваф сенин бул тариф экендигиңди, тарифиңдин батыл экендигин баяндап берет дейт. Кандайча десе, фаинна тавафа бил-бейт ибадатун зат вуду. Тавафта эмне кылышыбыз керек? Дарат менен таваф кылышыбыз керек да, туурабы? Дарат алуу важип болот ал жакта. Фаинна ибадатун зат вуду. Дарат менен боло турган ибадат. Ма анна тавафа, бирок не дейт? Ма анна тавафа лайса мина сола. Солат эмес. Жобса лайса солатан. Солат эмес. فيكون تعريفك غير مانع من دخول الأغيار. бирок андай боло турган болсо, сенин тарифиң бул жакта as-salatu zatu ibadatun zatu wudu деп айткан немең, бул ичине өзүнүн ичине эмнени киргизип коет дейт? Тавафты киргизип коет дейт. Анда бул тарифиң гойру мани болуп калат дейт. Башкалардын кирип кетүүсүнөн тыя албайт дейт. Өзү тариф не болуш керек? Бүт афроддорду камтыш керек дагы, башкалардын кирүүсүнөн тыйыш керек эле да. Бул жакта тыя албай калды дейт. فيقول المعلل бул жакта эмне кылат? Тахрил мурат кылат. Арату мина солати, арату бис солати лейса хусус ас-солат. Арату бис солати лейса би хусус ас-солати. Жобуса лам урид бис солати хусус ас-солати. Ал-маруфати. Солаттан мен азыркы сен окуп аткан белги өзгөчө намазды максат кылган жокмун дейт. Бал ма ешмалу таваф айдан. Тавафты дагы эмне кылдым дейт? Максат кылдым дейт. Демек солатты жалпы терең аам маанисинде колдонуп атам дейт. Ахос маанисинде колдонуп турган болсок, азыркы намаздар аам маанисинде боло турган болсо кандай болуп калат? Тавафта кирип калат. Ат-тавафу солатун деген дагы келет го. Туурабы? Ат-тавафу солатун. Кас солати деп дагы келет. Таваф дагы бул намаз сыяктуу. Илля аннаху убиха фихи al-kalam деп келет да. Хадис маанисинде. Бул жакта эмне болот? Ал жакта бул жакта сөз сүйлөсөз болбойт. Мубах эмес, бирок тавафта сүйлөсөз болот да. Фахуна мана адама каунихи маниан. Мани эмес болбой калды бул тарифин дегенди эмне кылып атат? Тыйып атат, мана кылып атат. Кандай кылып? Би тахрилил муради мин ас-салати. Салаттан максатым мондай деп ачыктап. Ва фассараха аля хилафил мутабадири على خلاف المعنى المتبادر منها. Ошол салаттын машһур болгон маанисине эмес, гойру машһур маанисине тафсирлеп атат. فتلخص من ذلك أن التعريف اللفظي يمنع. تعريف لفظي معنى قلنات قناي معنى ديسه بمعنى لا يسلم أن معناه هو كذا. Bunun manisi munda эмес. Анын мааниси ушундай эмес деген мааниде мана кылынат. Фаюжабу анхум битасхихи нақли. Ага не деп жооп берет? Мисалы үчүн могу китепте мындай деп айтылган деп жооп берет. Ва тарифул хакыйқи юнқаду битахаллуфи шарт мин шурутихи. Шарттардын бирөөсү жок болуп калды деп тарифул хакыйқи накыт кылынат дейт. Ва южабу анда бул жакта эгер накыт кыла турган болсо кантип жооп берет? Бил ман'i би тахрилил мурад. Бул жакта сенин нактың дуан жарабайт, нактың өтпөй калды. Эмне үчүн дегенде анткени мен муну максат кылдым бул сөздөн деп тахрил мураттын менен жооп берет. Ай юфассируху ала вajin ла тахталлу ма'ху шурут. Ошол шуруттар бузулуп кетпей тургандай, шуруттар бузулуп кетпегендей жолдо не кылып берет экен? Тафсирлеп берет экен. Ошондой болсо анда эмне болуп калат? Анда бул тарифи жайми болуп калат, тарифи мани болуп калат да. Ад-дарсул хамис ашар 15-чи сабак маалул муназарати ва адабуха. Муназара барып неге такалат? Анан муназаранын адептери туурасында болот.
بعد أن علمت ما هي وظائف المتناظرين أنا الأوان جوابس أنا أوان أن نختم أنا الأوان لأن نختم ببيان أمرين مهمين يكي زارыл болған нәрсені біз баяндап беришибиз керек, баяндашыбыз керек болгон убакыт келип калды дейт. Баяндай турган убакыт келип калды. Ал-аввалу маалул муназарати. Биринчи муназара барып качан? Муназара кайсы жакка барып такалып токтолот. Ас-сани адабул мутаназирин. Муназара кылып аткан адамдардын адептери туурасында болот. Фа амма маалул муназарати. Муназаранын маалы, анын бара турган акыркы чеги кандай болот десе, фанани бихи бима бил маал. Маалдан максат менин максат кылабыз. Кайфа сатантахи ал-муназарату байнал хусмайн. Эки хосмдун ортосунда муназара кантип бүтөт? Из хия ла юмкину ан тастамирра ила ла нихаятин. Те бүтпөй тургандай болуп эле кете бериштиги мүмкүн эмес да. Ила ма ла нихаятта кете бериштиги бул мүмкүн эмес. Фала будда ан тантахия махма толат би вахидатин мин натижатайни. Канчалык узун болбосун, ошо муназараңыз эки нерсе иштин бирөөсү менен бүтүш керек болуп калат. Ан тантахия би вахидаtin. Би вахида ошо тантахия муталиq болот. Махма толатка эмес. Биринчи натыйжа хасаратул муаллил. Муаллил утулуп калат. Кандай? Ва залика иза лам ятамаккан мин исбати муддаахум. Өзүнүн давасын испат кыла албай турган болсо, би ан ястадилла ала муддаахум, мисал үчүн өзүнүн давасына далил алып келет. Сумма юбтила саилу жамиа адиллатихи. Анан саил эмне кылат экен? Бул дава кылды да, дава кылгандан далил алып келди дагы, саил бүт далилдерин жокко чыгарып, батылга чыгарып салды. Бузуп салды. Ва ла яқа фи жу'батихи шай'ун. Карап көрсө артында чөнтөгүндө эч нерсе калбай калыптыр, далили калбай калыптыр. Эч бир далил алып келе албайт да байкуш. Фахада юсамма бил ифхам. Бул ифхам болуп аталат дейт. Түшүнүңүздөрбү? Ифхам болуп аталат. Бул ифхам бул кимге? Муаллилге болот. Экинчиси хасарату саил. Ва залика бул качан болот? Ида ажаза саилу ани таарруди ли далилил муаллил. Муаллил далил алып келди да. Дава кылды, далил алып келди. Бул далилине немет албайт да. Эч кандай бир мындай хужум кыла албайт. Эгер эч кандай бир атака кыла албай турган болсо, анда бул эмне болуп калат экен? Бул неме илзам болуп калат экен. Би ан ябqa саилу ямнау фи муқаддиматил муаллил. Эмне кылды? Мисал үчүн сүрөттөп берип атат. Муаллилдин муқаддиматтарын баардыгын мана кылып берди. Далил талап кылып берди. Мунуңа кайсы, сугуроңа кайсы, куброңа кайсы, кайрага алып келсе, кубросуна далил алып келсе, кайранын сугуросун, кубросун мана кылып ушинтип кете берди. Ошентип 5-6 далилдерде мана кылгандан кийин وهو يستدل إلى أن يوصله المعلل إلى مقدمات بديهية جلية أو مسلمة عنده. وشن دورдагы муаллил аягында нени алып келди дейт? Муаллил муқаддима бадихиялар алып барып койду, аны жол болсо муқаддима мусаллама алып барып койду. Ал дагы мусаллама деген сен дагы саилдин мазхабында дагы мусаллам, муаллилдин мазхабында дагы мусаллам боло турган далилди алып келди да. Кыскасы саил кабылдай турган далилди алып келди. Бул нерсени кабылына кача албайт да. Мисал үчүн кандай? Ал-масиху иля лианна хулиqa мин гайраб. Атасыз төрөлдү дегенди мусулмандагы не кылат? Насранида кабыл алат. Мисал үчүн ошондой эки отен кабыл ала турган далилге жетти да. Бирок муну яхуди кабыл албайт. Анткени не деп айтат? Жок, бул атасы менен төрөлдү, бул зынадан төрөлдү деп айтышат да аларчы. А биз не кылабыз? Мусулмандар туура атасы төрөлдү деп айтабыз да. Экөөбүз таслим кылган. Сен дагы таслим кыласың, мен дагы таслим кылам. Ошондой далилге келе турган болсок, ошентип келе турган болсо, анда фаюсамма хада фахада юсамма бил илзам болуп калат. Ошентип мана кылып берди, аягында бул нерселерди мана кыла албайт. Эмне үчүн? Анткени буларда мана кыла турган болсо, бул мукаббар болуп калат. Мукаббар кыла турган болсо, бул эмне болуп калат? Илзам кылынган болуп калат. Утулган болуп калат муназарда. Фал ифхаму лил муаллил вал илзаму лис саил. Ти байтта айткандай, маалуха вал бахсу ан амройни محققا إحداهما في البين деп келет. إما بأن قد يعجز المعلل معلل алыс болуп калат, وعن إقامة الدليل يعدل. Далил тургуза албай калат. لمدعاه وهو عنها ساكت. Муддаасына дава тургуза албай, муддаасына далил тургуза албай калат. وذا هو الإفحام عنهم ثابت. Мына бул ифхам болот муаллилге. أو يعجز السائل عن التعرض إلى دليل الخصم والمعترض. Жол болсо саил эмне кылат экен? Муаллилдин далилине немет албай калат, кол сала албай калат, атака кыла албайт. Фатантахи al-qudratu min qudratu wal-kalamu fayantahi ad-dalilu min muqaddima musallama darurati al-qabul aw musallama. Саил бул жакта таарут кыла албай калды да. Таарут кыла албай калгандан кийин далил эмне болот? Кайсы жакка барганда түгөнөт? Даруратул qabul. Кабыл алыштык зарыл болгон аввалият бадихи жали боло турган болсо, биякта айткандай. Жол болсо мусаллам боло турган болсо, жанагындай. Ошондо уже далил бүтөт, муназара бүтөт дейт. Фатантахи al-qudratu wal-kalamu. Анда бул жактан эмне болуп калат? Уже калам дагы, неме дагы уже бүтөт дейт.
Wa amma adabul munazarati fatisatun hiya. Эми munazarаны адептерине келе турган болсок 9 адеп экен. Биринчи, an yabta'idal mutanazirun anil ijaz. Кыскача сөздөрдү колдонбош керек. Ijaz дегени кыска, бирок мааниси көп болгон сөздөрдү колдонбош керек. Кандай? Wa huwa al-lafzul qalil alladhi yadullu ala al-ma'ani al-kathira. Кыска нуска сөздөр бар го. Ошондой сөздөрдү колдонбош керек. Wal ijaz wa in kana maqbulan fi ilmi al-balagha. Балага илимде бул кабыл алынат. Балаганын бир өзгөчөлүгүнөн. Lakin fil munazarati yujtanabu. Мындан сактаныш керек. Kay la yaqa al-qusuru fil fahmi lit-taraf ath-thani. Экинчи адам толук түшүнбөй калбаштыгы үчүн экинчи тараптагы адам кемчилдиктүү түшүнүп калбаштыгы үчүн мындан сактаныш керек болуп калат. Fayanbaghi lil-munaziri ifhamu sahibihi tamama muradih. Munazara кылып аткан адам не кылыш керек? Каршылаш адамына максатын толук жеткирип бериш керек. Эгер кыска нуска сөздү айтып кое турган болсо, мааниси көп. Анда толук маани түшүнбөй калышы мүмкүн. أن يبتعد المتناظرون عن الإتناب وهو اللفظ الكثير الذي يدل على المعاني القليلة. Көп, лавзы көп, бирок мааниси аз да. Ошондой сөздөрдөн дагы сактаныш керек. Wal itnab wa in kana maqbulan fi ilmi al-balagha, lakin fi al-munazarati yujtanab. Мындан сактаныш керек. Кала яхсул at-tatwil wal malal. Анткени бир кыска эле натыйжага көп сөз алып келе берсең, бул жакта турган адам сен кечкирип сүйлөй берсең, мен тажап кетишим мүмкүн да. Түшүнүктүбү? Уйкум келип кетиши мүмкүн. Настроением бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мында дагы сактаныш керек болуп калат. Fayanbaghi al-hirsu ala at-tawassuti bayna al-ijaz wal itnab. Орточо сөздү алып келиш керек. Өтө узартпай, кыскартпай. Үчүнчү адеби an yabta'ida al-mutanazirun an isti'mal al-alfaz al-ghariba zat al-ma'ani ghayr al-mafhuma. Демек, чочун болгон, таныш, бейтаныш болгон, маанилери түшүнүксүз болгон ошондой сөздөрдү колдонбош керек болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Төртүнчү адеби an yabta'ida al-mutanazirun an isti'mal al-alfaz al-mujmala allati tahtamilu akthara min ma'nan. Бирден көп мааниге болгон ыктымалдуулугу болгон алфаздарды да колдонбош керек. Бидуни коринатин тухаддиду al-ma'na al-murad. Ошон ижмал сөз бар, мужмал болгон сөз, мындан чыкканда муштарак болгон сөздү айтып атат да бул жакта. Муштарак бир сөздү айтып, бирок анын могу мааниси максат кылынат деген коринаны айтпастан туруп, муштарак сөздү колдонбошуңуз керек дейт. Айында айтып туруп, ага далат кыла турган сөз жок да, корина жок. Ошондой кылып колдонбоңуз деп атат. Түшүнүңүздөрбү? Фаяхсулу ал-лабсу фил фахми. Андай боло турган болсо эмне болуп калат? Эгерде сиз ошону колдонсоңуз, теги туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Айындан бул мисалы үчүн көздү түшүнүп алышы мүмкүн, же күндү түшүнүп алышы мүмкүн. ثم لا بأس إذا وجد لفظ غير مفهوم من أحدهما لغرابته أو إجماله أن يستفسر منه الآخر عن مراده. Эгерде мисалы үчүн бир тараптагы экинчи тарап адам мисалы үчүн бир лафзды колдоно турган болсо, бирок мааниси мага белгисиз болот да. Сиз бир лафзды колдонуңузда мага көп ачык эмес. Эмне себептен? Бул лафз горип болушу мүмкүн, көп колдонулбаган болушу мүмкүн, же болбосо бул лафз муштарак мужмалдардан болушу мүмкүн. Анда мен ошонун бул жерден максатың эмне? Мисалы үчүн сураттан максатың эмне? Муфаккирден максатың эмне? Акил бije al-mutaharrik bil irada деп сурасам болот да. Түшүнүңүзбү? Бешинчи адеби an yabta'ida al-mutanazirun an naqdi kalam al-khasmi qabla fahmi muradihi. Менин максатымды түшүнбөстөн туруп, түшүнгөнгө чейин сиз муназарага кирбеңиз деп атат да. Муназара кылбаңыз. Түшүнүңүздөрбү? Ошол менин сөзүмдү түшүнбөстөн туруп, накыт кылып сындабаңыз дейт да. Муназара кылбаңыз дейт. Kay la yakuna kalamu ahadihima fi wadin wa kalamu ath-thani fi wadin akhar. Менин бул жакта сүйлөп аткан сөзүм бир тарапта болушу мүмкүн, сиздики башка бир өрөөндө болушу мүмкүн да. Wala basa bi talab al-i'adati kay tattadih lahu as-sura. Бирок эгерде сиз мен айткан нерсени, мисалы үчүн дебаттарда болот го, бир нерсени айтканда кайра кайталап коюңузчу деп. Ошондой сыяктуу неме кылса болот дейт. Кайра кайталап, чтоб дагы мунун айткан максатын дагы терең, дагы жакшы түшүнүштүгү үчүн кайталатсас болот. Кийинки an yabta'ida al-mutanazirun an at-ta'arrudi lima la madkhala lahu fi al-maqsud min al-masalati al-mabhuthati. Биздин эгер изилдеп аткан, биздин ортобузда ташталган маселеге тиешеси жок болгон нерсеге киришпешибиз керек. Өтүп кетпешибиз керек. Биякта намаз жөнүндө сүйлөп атсак, сиз орозого өтүп кетпеңиз да. Falyuqtasar ala mahall al-bahth. Ошол бахс не туурасында болуп атат. Ошого чектелиш керек. Hifzun lil-waqti. Вакытты сакташ үчүн, вакытты кетирип калбаштык үчүн биринчи ва ман'ан линтишари калам ва таша'у биhi. Сөз дагы уланып шакча болуп, дагы узарып кетпештиги үчүн дейт. Кийинки адеби an yabta'ida al-mutanazirun an kulli ma yukhalifu al-waqar. Ошол айбаттуулукка каршы келген, адептүүлүккө каршы келген нерсенин баарынан сактаныш керек. Каддохики, мисалы үчүн мен бир нерсени айтсам, сиз күлбөшүңүз керек. Ва рафи as-sawt. Муназара кылып атканда, бул мындай деп
үдүңүздү бийик кылып көтөрбөй чыгыңыз керек. Бирок муназара бүгүнкү күндө кандай ошондой. Үндү көтөрөт. Кой, сен ушунда билбейсиңби? Муну 1-класстагы балдар деле билет деп айтат. Мындай болбойт да. Үндү көтөрүп, бийик кылып, кыйкырып сүйлөсөң эле бул муназарадан уттун деген эмес. Бирок бүгүнкү күндө кандай ошондой түшүнүк бар. Ким кыйкырып сүйлөсө ошол утту деген. Ва тахрик al-yadi istighfafan. Ушунда билбейсиң деп колун мынте турган болсо. Же болсо ушул ушулда сөзбү деп колу менен мынтип кое турган болсо, шилтеп койсо болбой калат. Ва нахви залика мимма yukhalifu al-waqar wal-adab. Адапка каршы, адепке каршы келген. Ва hadhihi asalibul juhal. Ушулар айтылган нерселер, бул кимдердин немелери, усуптары, жухал, жахил адамдардын методдору. Анткени эгерде бул далилди анык биле турган болсо, бул нерселерди колдонбойт эле. Алсыз болуп утулуп бараткандыктан ошого өтөт дейт да. Ва hadhihi asalibul juhal kay yaghlibu вау анан кийин алиф коюп коюңуз. Kay yaghlibu нунду алып коебуз. Биха хусумахум. Ошол жанагы неме каршылаштарын жеңиш үчүн ушундайды колдонот методдорду. Файдан qata'at hujjatu ahadihim akhadha bid-dhahiki wal-qahqati wa-istifzaz al-khasmi. Не кылып баштайт? Уже далили калбай калган учурда күлө баштайт, шылдап. Же болсо каткырып баштайт, же болсо немени коркутуп үркүтүп баштайт дейт. Кийинки an yabta'ida al-munadhiru 'an al-munazarati ma'a ahli al-mahabati wal-ihtiram al-kabir. Айбаттуу сыйрумат муназара кылып аткан адам. Мен мисалы муназара кыла турган болсом, өзүмдүн сыйлаган адамдарым менен, устаздарым менен, ата-энем менен муназара кылбашым керек дейт. Кандай? Бихайту тагибу шахсиятухум ва тадуфу худжатухум маhabatan li khusmihi. Мен аны ата-энемди сыйлагандыктан, устаздарымды сыйлагандыктан мен худжаны айта албай калышым мүмкүн да. Өзү негизги максат эмне болгон? Муназарадан акыйкатка жетүү да. Анда акыйкатка жете албай калам да. Ошондуктан устаздарым менен, өзүм сыйлаган адамдар менен, чоң улуу кишилер менен муназара кылбаган жакшы дейт. Кан якуна юназиру ахадун шуюхаху аллади южиллухум. Өзү сыйлаган шуюхтардын бирөөсүн муназара кылыштыгы. فيسقط غرض المناظرة وهو الوصول للصواب من خلال المباحثة والمناظرة. مناظرة негизи максат болгон, акыйкатка жетүү болгон нерсе бул жакта жок болуп калат дейт. Кийинки адеби an yabta'ida al-munadhiru an istisghari khasmihi wa at-taqlil min sha'nihi. Сен дагы менен муназара кыласыңбы деп, аны төмөн албаш керек да. Ылдыйга түшүрбөш керек, баска түшүрбөш керек. Фала язхару худжату. Эгерде бул өзүнүн алдындагы хосумду неме кыла турган болсо, сен алсызсың, сага могул эле далил боло берет, сага күчтүү далилин алып келиштин кереги жок дей турган болсо, анда менин бул жакта биякта сенин далилиң, сенин эми деңгээлиң бул нерсени кабыл албайт. Сага мындай төмөн эле далилди алып келип коюн десе, анда бул айткан адамдын мунун немеси худжаты зохир болуп ачык болуп билинбей калат дейт. Фала язхару худжатуху ва ятакалламу ма'аху би каламин ду'ифин. Алсыз болгон далилдерди алып келет, алсыз болгон жөнөкөй жаш балдарга сүйлөгөндөй мамиле кылат дагы. Фа яхудуху al-khasmu ala hini ghirratin wa yaghlibuhu bi hujjatihi. Анда эмне болот? Мен алсыз сөздү айткандан кийин сиз бул жактан эмне кылсаңыз болот? Ошондон пайдаланып утуп кетсеңиз болот да. Ошондуктан бул нерседен дагы сактаныш керек дейт. Жанагы немеде байтта келет. Wa liyujtana fihi anil itnabi thumma anil ijazi wal khitabi ila rafi'il qadri wal mahaba wa an kalamin shabahu al-ghuraba wa an mujmalin min ghayri an yufassala kada ta'arrudin lima la madkhala la ba'sa min i'adati al-fahmi debkira la ba'sa min i'adati al-fahmi wal yalzamu at-ta'zima wat-tawqira wat-tawqira ولا يظن خصمه حقيرا وليلزم التعظيم والتوقير деп келет. Жанагыларды алдыңкы каршылаштырган адамды неметпеш керек. Төмөндө эсептеш керек. ثم عن الضحك وما قد ذكر وما عنيناه منا صدرا فهذه خواتم الآداب. деп шейх ошол немесине бүтүрөт назымдач. فهذه خواتم الآداب. والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي ماحي الردى محمد من جاءنا بالاهتداء وآله الأطهار ذي الفخار وصحبه أئمة الأخيار деп байтта бүтүрөт. Иншалла ошону жаттап койсоңуздар. Бул жакта хатимага келдик. فينبغي في بداية كل مناظرة تحرير محل النزاع أي المسألة المختلف فيها. Биз ошо талашып аткан маселени биз аныктап тактап алышыбыз керек. Не турасында талашып атабыз? Намаздын важиби турасындабы, же болбосо намаз кайсы учурда парз болгон турасындабы деп немете алышыбыз керек. Хотима.
ينبغي في بداية كل مناظرة تحرير محل النزاع أي المسألة المختلف فيها. Не турасында талашабыз, ошону биз аныктап алышыбыз керек. Мисалы үчүн намаз турасындабы, намаздын важип болушу турасындабы, же болбосо намаздын шарттары турасындабы, же болбосо намаздын кайсыл убакта важип болгону, ошол туруу убактысы турасындабы. Биринчи ошол максат эмне турасында муназара кылып, ошону тактап алышыбыз керек. Мен бияктан намаздын важип турасында сөз кылып атсам, сиз намаздын шарттары турасында, рүкүндөрү турасында сөз кылсаңыз болбой калат да. Түшүнүпсүзбү? Экөөбүз бир нерседе орток пикир болуш керек. Факам мин никошин дама тавилан. Канчалаган? Не үчүн дейт? Анткени деп атат да. Биринчи ошол немени орток пикирге ээ болушубуз керек. Кайсыл турасында, эмне турасында биз бахс кылабыз. Ошону аныктап алышыбыз керек. Анткени канча деген пикирлер узак убакыт не болот? Муназаралар болуп турат, мунакашалар болуп турат. Сумма табайяна анна al-khilaf la ya'du an yakuna lafziyan. Бирок кийин карасаң, хилаф лавзи болуп калат. Сен бул жакты карап айтып аткан болосуң, мен бул жакты карап айтып аткан болом. Мен мисалы үчүн тиги бул жерге мен наркы көчө менен келем деп айтып атсам, сен бер жактагы көчө менен келем деп айтып аткандай болуп калат да. Хилаф лавзи. Ошондой болуп калат дейт. وهنا يأتي دور الاستفسارات المتبادلة لتحديد نقطة الخلاف. Мына ушул жактан эмне кылышыбыз керек? Истифсар кылышыбыз керек. Сиз дагы мен да истифсар кылам. Эмне үчүн? Бул жакта ошол немени орток пикирге келиштик үчүн, не турасында бахс кылабыз, ошону аныктап алыштык үчүн. Сумма юмсику ахадухума мансибал муаллил. Кийин бирөөсү эмне алат? Муаллилдин мансыбын алат. Вал ахару мансибас саил. Экинчиси саил болуп калат. Лиябда ан никошул жадду. Чыныгы неме? Никош, чыныгы талаш башталыштык үчүн бихудуин ва доптин. Бир мындай немелек менен худу деген мындай не деп коет? Жанагы тынчтык, худу деген мындай тынч болгон нерсеге айтылат да. Мындай адептүүлүк менен, иреттүүлүк менен болуштук үчүн. Ва доптун лин нафси, өзүңдүн нафсыңда дагы неметиш үчүн, ошо менен башташтык үчүн. Бихудуин ва доптун лин нафси ва рагбатин фил вусули ила саваб. Демек ошол чыныгы неме ныкош, не менен башталсын? Ошол ыргактуулук менен, тынчтык, мындай туура жол менен башталсын. Анан нафсиңди дагы неме кыл дейт да. Оюң тияк бияка кете бербей, ошол бир нерсеге гана таркиз кылып көңүл бурсын деп атат. Анан ошол акыйкатка жетүү максат болсун дейт. Вал та'лам анна al-munazarata al-mithaliyata hiya tilka allati tura'i qawa'ida wa adaba hadha al-fan. Негизги мисал, үлгүлүү боло турган муназара кандай болуш керек дейт? Ушул илимдин, ушул фандын деп аткан, ушул илим, адар бахс муназаранын эрежелерин, адептерин сактаган муназара, мына ушул чыныгы муназара болуп эсептелет. Үлгүлүү муназара ушул болот. Фатараха илмиятан жаддатан хадиатан якуму куллу вахидин минхума бимансибихи ва яскуту лияфсаха ал-majala ли сахибихи. Не кылат дейт? Анан ушул мисали үлгүлүү муназарада мен көрөсүн дейт. Мунун үлгүлүү муназаранын чыныгы илимий жолдо болуп аткандыгын көрөсүн. Илимий жолдо никоштун болуп аткандыгын. Анан бир мындай ыргактуулук менен, иреттүүлүк менен болуп атканын көрөсүн дейт. Ар бири эмне кылат? Өзүнүн мансыбын, өзүнүн вазифасын аткарат дагы. Өзүнүн вазифасын аткарып аткан учурда экинчиси унчукпай ага немени боштукту неме кылып турат, камсыздап турат. Кенен сүйлөп алсын деп, ошол жагын камсыздап берип турат дейт. Ва ара аннана нахтажу ли лажнатин мин ал-хукками ван нуқади ал-мунсифина. Шейхтин ой пикиринде, шейх Абу Мустафа Багдадидин көз карашынан эмне деп атат? Мен оюм боюнча дейт, биз ошол жанагы хуккам, атайын ошол жанагы хакам болуп сот боло турган, анан сынчы мындай сөздүн мындай бул туура эмес экендигин аныктап бере турган ошондой атайын бир комиссия, ошондой немеге комиссияга муктаж болобуз. Булар дагы анан ынсаптуу болсун, бирөө тарапка тартып кое тургандай. Бул менин жердешим эле, же болбосо бул менин пикирлешим экен деп тартып койбогондой, ынсаптуу ошондой адамдарга муктажбыз дейт. Лиякуму ваудун жанына алиф кошосуз, нунду алып коебуз. Лиякуму би идаратил муназарат. Булар эмне кылыштыгы үчүн? Ошо муназараттарды көзөмөлдөп туруштугу үчүн, сумма тaqyimiha анан ага баа бериштиги үчүн. Баа берсин. Бул туура болду. Бул вазифа мақбула болду. Бул вазифа мардуда болду дегендей. Так, ва юбайину анан бул лажна эмне кылсын? Ва тубайину лажнату лиман az-zuhur wal hujjatun ghaliba. Кимдин ошол немесе далили күчтүү болду? Кимдин худжаты күчтүү болду, кат'ий болду, кабыл алынды, ошону баяндап берсин дейт. Кимдин далили күчтүү болду? Ким утуп кетти бул жактан, ошону баяндап берсин. Ва ма хия маватину ad-dafi wal quwwati fi kalam al-mutanazirayn. Munazara кылып аткан адамдардын сөзүндө кайсы жерден бул жаңылышып
утулуп калды, кайсы жерден бул утуп кетти, ошол нерселерди алсыз боло турган, анан күчтүү боло турган орундарды дагы баяндап берсин дейт бул лажна. Ва бидалика ясхулу амама al-bahithin ma'rifatul haqa'iq. Мына эгер биз ошондой нерсени камсыздап бере турган болсок, анда бул жакта акыйкатка жетем деп изилденип аткан адамдар үчүн акыйкатты билүү жеңил болуп калат дейт. ثم إن أهم ما ينبغي التركيز عليه هو أين يزجي كون براتورغا نرسويس قيس ديت العلم والمعرفة الجيدة والإلمام بموضوع المناظرة. مناظرة قلاتورغان тема усты биз биринчи аныктап алышыбыз керек, жакшылап билип алышыбыз керек, анан ошол туурасында бир жакшы маалыматыбыз болуш керек дейт. Муназара кыла турган тема туурасында жакшы маалымат болуш керек, анан ошону жакшы билишибиз керек дейт. Экинчи нерсе кайсы? Тахдиду махал низа. Ошол низа кайсы туурасында, эмне туурасында болуп атат? Намаздын важип болушу туурасындабы же шарттары туурасындабы деп аныктап алышыбыз керек. Үчүнчү ат-тахалли бил худуи ва даптил нафси. Мындай спокойный болуш керек. Тынчтануу менен муназара кылыш керек. Ошол худу деген тынчтануу деген. Тынчтануу менен муназара кылыш керек. Анан өзүңдүн нафсиңди кармап, ачууга алдырбаган, эмоцияга алдырбаган, ошондой жол менен муназара кылышың керек дейт. Ошондой сыпат болуш керек сенде. Төртүнчү, негизги неме көңүл бура турган нерсе, болушу керек болгон нерсе муназарда адамул хуружи анил мавдуи. Болуп аткан кайсы жөндө сөз болуп аткан болсо, темадан тышкаркы нерсе туурасында, темага байланышы жок нерселерге киришпеш керек. Ошол жака киришпеш керек, ал жөндө сөз кылбаш керек. Темага тиешеси жок болгон нерселерге кирип кете турган болсоңуз, анда сөз дагы узап кетет, дагы мындайнан болуп кетет да. Кенен болуп жайылып кетет. Анан бул жакта иншалла биз хотимасын окудук. Бул жакта хуласатул бабты карап аласыздар. Анан бул жакта шейх 72-нчи бетте ошол муназаранын бул жакта саилдин вазифаларын шейх Тошкубирозаданын матынына шарх берген. Эми бул жакта ошол шейх Тошкубирозаданын бул жакта муаллилдин вазифалары туурасында сөз кылат. Биз бүгүнкү сабагыбызда өттүк аны. Анан бул жака шейх дагы шарх берет ошол астына. Биз эми бул немеге эгерде бул жактагы шейхтин айткан немелерин жазган эрежелерин, жазган сөздөрүн жакшылап тыңдап түшүнгөн болсок, буларды өзүңүздөр деле окуп алсаңыздар болот. Бул жак жеңил эле. Бул жакта биз окуганыбыз бул кенен, а бул жакта азыркы өтүлө турган немелер, шархтар, матындар, булар тары, кыскача эле жазылган да. Сиз кенени түшүнгөн болсоңуз, тарын, оңоюн, кыскасын мындай эле түшүнөсүз да. Түшүнүңүздөрбү? Демек бул негизги ошол бул матындын, бул китептин асы, бул ошол Тошкубирозаданын немеси болгон, китеби болгон. Анан мен жанагы меситтерге жанагы манзума кылып айтып берип атканым дагы ошол Тошкубирозаданын 2,5 беттик бул жакта немени айтат. Мисалы үчүн 1,5 бет. 1,5 беттик адар бахсул муназарада жазган. Ошону алып байт кылып, манзума кылып, ыргы түрүнө жазып берген 2,5 беттик кылып. Ошондон дагы жазып алсаңыздар болот иншалла. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Құдай тағала барыбызға пайдалы болсын иншалла. Анан бұл нәрсені оқығаннан кейін ошоға амал кылышты насип кылсын. Бирахматика архамар рахим.